Мына ошентип жаңы жуманын оор деп эсептелинген алгачкы биринчи күнү дүйшөмбү күнү жыйынтыкталып, биз иш күндүн кечи программасын баштап барыңыздарга салам айтып жатабыз. Жана албетте чексиз кубанычтабыз. Сиздер дагы дал ушул кечте бактылуу көз ирмемдерге бай, көңүлдүү убакыттарды өткөрөсүздөр деген терең ишеничибиз бар. Бул ТВ1 KG каналындагы иш күндүн кечи программасы. Алдыда 2 сааттык кызыктуу маектерди сиздердин назарыңыздарга тартуулайбыз. Азыр болсо чакан клиптен кийин маегибизге өтөбүз. Bizmen болыңыздар. Gölün çetindey, bir ayıl içindey, Uruzgul avamdın dürbüsünden аңдып көлчектейін. Ак кеме чыккан кезде жарык чачып жеримей, ала кет мени деген ойлорум дүрбүп бүк жердейин. Мемиреген көлдүн үстүн ак кеме коздукка бөлөп, тегеренип иштен сызып кандоосумдай жакшы көргөм. Ойноп күлүп таңдан кечке ак кемени кайра бүткөм. Уйкуга терең батып түшүмдө да көлдө жүрөм. Момун таятам, жомугунан кепти баштап, бийик аска толорундагы бугу энелерди атап, табигат менен адамдардын кылган иштеринен санап, бугу эне сактайт бизди деп таңдан кечке эске салам. Ак кеме, ала кет мени, ак кеме, ата кеме жеткирмени, ойлорум сен тарапка уча берип бийиктеди. Ак кеме, ата кеме жеткирмени, ак кеме, ала кет мени, ак кеме, ата кеме жеткирмени, ойлорум сен тарапка уча берип бийиктеди. Ак кеме, ата кеме жеткирмени, балакай болсом дагы жүрөгүм туюп дагы сезип барын эсимде бар. Момун таятамдын мен үчүн арнап убакыт саатын сатып берди. Китеп капты окуп билим алсын деген максаты, кучаттап уктадым китеп кабымды, өзгөчө дос болуп сүйлөшүп барын. Мейли, орозгул абам жаман болсо да, мейли, чоң апам кыйкырып урушса да, оюмга тойбой кечке тоодон ылдый сызып чуркап, ак кеме сени күткөн мысык көлүмдүн боюнда. Ак кеме, ала кет мени, ак кеме, ата кеме жеткирмени, ойлорум сен тарапка уча берип бийиктеди. Ак кеме, ата кеме жеткирмени, ак кеме, ала кет мени, ак кеме, ата кеме жеткирмени, ойлорум сен тарапка уча берип бийиктеди. Ак кеме, ата кеме жеткирмени, 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 жеткирмени. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Кутмандуу кечиңиздер менен дагы бир жалпыңыздарга бүгүн биз жаратылыш коргоочуларын конокко чакырып, алар менен азыркы учурдагы айлана чөйрөнү канчалык деңгээлде коргоп атыптырбыз, кыскасы мына ушул темада аябай кенен анан кызуу маек курабыз деген терең ишеничибиз бар. Биздин маекке сиздер дагы кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 Telegram жана WhatsApp аркылуу байланышка чыгыңыздар жана суроолорду биздин конокторго узатыңыздар. Бизде болсо мейманда ажарлуу айым Кейжик Кыргызстандын орнитологиялык коомунун төрайымы куш кароочу Нуржан Алымканова. Саламатсызбы? Саламатсыздар, кош келиңиздер. Куш кароочу дегенде эле биздин көрөрмандарда суроо болушу мүмкүн. Менде деле суроо болду, куш кароочу бул не деген кесиппи, бул хоббиби, бул эмне? Сиз туура таптыңыз. Куш кароочулук бул эрмек орнитология деген илим бар, атайын биологиянын канаттууларды изилдеген атайын бөлүм бар, орнитология деген. Куш кароочулар ошол сыяктуу эле, бирок эрмек деңгээлинде да биз куш кароочулар муну эрмек катары, хобби катары колдонобуз. Кантип эмне кылабыз эми куш караганда чыгып эле карайбыз куштарды. Кадимкидей эле, бирок анын өзгөчөлүгү бар. Өтө жалпак тил менен айтсам, биздин Кыргызстандагы коом бизде
чакан тыпыйган эле уюмубуз бар, бир 10 чактыдай эле адам сыртка чыгып, баягы мергенчилер бар го. Биз ошо фото мергенчилербиз да. Сейрек куштарды, бизге жаккан куштарды чыгып алып, ошолордун сүрөтүн тартып, өзүбүздүн сайтыбыз бар, Birdcage деген, ошол жакка тагып, бул өзү илимге салым катары, анан кийин эрмек дагы катары болуп келет. Биздин жалпы кылганыбыз ошондой да. Чыгып алып куштарды карайбыз, аларды сүрөткө тартабыз, бейтаныш болсо аныктайбыз, кээде сейрек кездешүүлөр болуп калат, аларга аныктап, алардын сейрек экенин айтып бизге түшүндүрүп берчү биздин атайын волонтерлорубуз бар, сайттын жардамчылар бар. Алар албетте илимдүү, билимдүү Казакстандын, Россиянын орнитологдору, эксперттери, ошолор келип бизге жардам берип турат. Бул чоң эрмек. Бул аябай эмне десем, куштун кумарчысы эле болуп калабыз да жүрүп. Сиз көрүп, суктанып, алардын ар бир кыймыл аракетине кубанып жүрөт экенсиздер да. Бүгүн биз жаратылыш коргоочулар деп атайын тема куралып, ошол тууралуу маек кылып атпайбызбы? Сиздер жаратылышты коргоодо куш кароочулардын салымы барбы? Эң биринчиси, мисалы үчүн коргош үчүн, жаратылышты коргош үчүн биздин жаратылыш эмнеден турат дегенден баштап, мен түшүндүргөндө мынтип айтып берем да, биз мисалы үчүн адам болуп келгенде, биз адамбыз, бул менин колум экен, тырмагым экен, бул сөмөм экен деп мүчө боюбузду аныктап чыгабыз. Анан кийин менин ичимде кандай болду экен деп, анан жүрөгүм бар экен, анан кийин өпкө боорум бар экен деп ичибизди карайбыз. Аны бир аз тааныгандан кийин мен каякта жашайм, мен эмне курчап турат деп сыртка чыгып ошону аңдайбыз да. Көп учурда азыркы жашоодо андайга деле көп шарт боло бербесе керек. Билбейм, биздин бала кезде баягы айылга жиберет го. Жайбой ошол жакта жүрөсүң, чөптөрдүн баарын үрөм чыгасың, болгон курт кумурска, эмне жашайт, эмне учат, эмне жылып жүрөт, жөрмөлөп жүрөт деген баарын билип чыгабыз да. Ошентип дүйнө тааныйбыз, жаратылышты тааныйбыз. Жакын мындай тааныш нерсенин баары бизге жүрөгүбүзгө орун алат дагы, биз аны коргойбуз да. Мисалы үчүн бирөө бөөдө эле келип бактын шагын сындырып атса, кадимкидей жүрөгүм ооруп кетет да, барып тыйып койгондон кайта тартпайм. Куш кароочулар эмне кылып жаратылышты коргойт? Эң биринчиден алар ошол бизде эмне бар деп ошолорду эсептеп, тактап, сүрөткө тартып, мисалы үчүн быйыл бизге мындай канаттуулар көбүрөөк келди, же азыраак келди, же мурда биздин Кыргызстанда бар экени катталбаган айрым куштарды куш кароочулар көп жүрөт да, талаалап эле жүрөбүз да. Биз ошолорду сүрөткө тартып алып, ушул жерден көрдүк бар экен дегенде, аны биздин Академия науктун илимий кызматкерлери кызыгып, ушундай бар экен деп алар өзүнө каттап, өзүнө ошо Кыргызстандын фаунасына ушундай тизмесине кадастрына кошуп алсак болот экен дегендей иштерди кылса болот. Бул биринчиси, ошо таанымындачы. Мониторинг. Анан кийин эсепте анткени канаттуулар алмашат да. Анын эң кызыгы бизде жай кысым, бизге Кудай берген да, 4 сезон тең бар. Жайкысын башка куштар, кышкысын башка. Мисалы үчүн көлдөгү ак куулар, өрдөктөрдүн көп түрлөрү, алар бизге кыштаганы келет да. Анан жазны кайта учуп кетишет үйүнө. Бирок алардын ордуна башкалары келет. Анан күзгү жазгы миграция деген болот. Анда укмуштун баарын ошондо көрсө болот да. Бизде жашабайт, бирок учуп баратып бизге тынып, эс алып, азыктанып анан кайта кеткен куштар, ошолорду көрсө болот. Коргоодо эмне кылабыз? Андай куштар көппү? Мындай транзиттик өлкө турбайбыз дейбиз. Кайсы бир деңгээлде? Ошол деңгээлде биз транзиттик өлкөбүз. Андан сырткары, мисалы үчүн жаратылышта айрым процесстер токтогон эмес да, мисалы үчүн эволюция токтогон эмес, улам өрчүп турат. Айрым бир түрлөр өз ара аргындашып, бир гибридтерди байкап калабыз. Бул эмне аныктай албайтам дегенде башкалар кызыгып калат. Бул гибрид экен силердики деп. Алар дагы өздөрүнө бир макалалар чыгарып жазып калышат. Ленинградский орнитологический журнал деген бар. Ошол жакка биздин куш кароочулардын бири, Ирина Романовская, башка орнитолог менен биргелешип макала чыгарып турушат, ушундай короткий сообщение деп коет, кыскача билдирүүлөрдү Кыргызстанга ушундайлар келиптир деп ошолорду берип турушат. Бирок
биз аябай сыртта көп жүрөбүз да. Мисалы үчүн илимий кызматкерлер алар мынчалык чыгып бүт жакка кыдырганга шарты жок. Анткени алар илимий дагы иши болот. Биз болсо талаалап жүрөбүз куштун аркасынан. Ошону кызыктар кездешет. Мисалы үчүн бир жылы Баткенге бардык. Аябай кызык. Анткени бизде бул тарапта куштар башка, ал эми өлкөнүн түштүк тарабында, ошо Баткен тарапта бизде жок куштар бар да. Ошолорго кызыгып бардык да. Карагунас, бир көк соорунун жашылы бар. Ал ошол эле тарапта болот да. Ак кунас деле ошол жакта болот. Илек-илек деп коебуз го. Илек-илек. Ал бизге бияка уялабай калган тилекке каршы. Аны көрүш үчүн, сүрөткө тартыш үчүн. Ал уялачу эле. Илгери уялачу, анткени алар азыгына байланган болот да. Мисалы үчүн ал жакта күрүч өстүрөт да. Анан күрүч, шалба, күрүчтө алар кармап жер азыгы бар, бака сака дегенде. Бизде айдоо аянтым бар эле, мындай жаңы курулган үйлөргө аралашып, индустриализация болуп кетти. Анысы да жаман болуп атат. Ошо Баткенге барып бир жолу эмне бар экен, кел баарын көрө кетели деп кызыгып калдык дагы. Анан Баткенде эндемик бар, бай эчкемер деген чоң боз. Ой. Апы, кечирим сурайбыз. Кези келип Телефону жибере коюпсузда. Чоң эчкемер бар. Анан ал эндемик, анан аны көрүш үчүн чөлдүүрөөк жерлерге барыш керек да. Анан кийин бай менин куш кароочу курбум Ирина Романовская тиги айдоочу балага айтып калыптыр. Ушундай каякта бар билесиңби? Ошол жака алып барчы десе, билем деп тигил бала дароо бир үйгө алып барып атпайбы? Үйгө. Үйгө. Чөлгө эмес, үйгө. Анан үйгө алып барып эле мына деп машинанын жанына алып келди да, багажнигинде же ишиңиз ичин ачып, мындай буту колу мындай артка баягы колго түшкөн. Эмеде кылмышкердей кылып, зым менен ороп, мынандай кескелдирикти салып коюптур ичине. Ал байкуш араң эле жатат. Эмне кыласыңар, мынча сатабыз дейт. Ал кызыл китепке кирген, мындай сейрек байкы. Биз эл бир кызыл китепке кирген коргошубуз керек дейбиз го. Ал андай деле жаныбарлар бар, просто ал симпатичный эмес да. Чын эле, эмне эл бир эле ушундай мындай аябай пиар болгон. Кеңири таанымал болуп. Кеңири таанымал болгон. Мындай эчкемер ал эмне кескелдирик да, ана эмне кыласың дегендей пикирлерди да уктук. Бирок бияка келип ызылдап атып, прессага бердик. Байкы атайын жаратылышты коргоочу уюмдар бар бизде. Бир нече, Кудайга шүгүр. Анан ошолор менен байланышып атып, алар аябай кыйын экен. Аны байкы сүрөттөн машиненин эле бир бөлүгү боюнча аныктап барып, ошол машиненин дагы башка сүрөттөрү барбы деди. Номеру жок көрүнбөйт да. Анан мындай капталынан дагы сүрөттөрү бар экен. Ошону көргөндө, ошол тарапта ушундай машинени ушундай эле үйдө болуш керек деп, ошонун изи менен барып, ал байкуш эчкемерди таап, куткарып, анан кийин аны реабилитация кылып кое беришкен да. Анан ошонун аркасы менен Кактус медианын журналисттери иликтөө жүргүзүп, андай жашыруун рынок бар экен, өзүнчө эле черный рынок деп коет го. Эгерде кааласаңар, ошол эчкемерди 7000 сомго Бишкекке үйүңөргө жеткизип беребиз деп. Анан аны эмне кыласыңар десе, анын кандайдыр адамга пайдалуу бир касиеттери бар, ошон үчүн пайдаланабыз деп байкы жаңылыш ой бар го, эл ишене берет го. Ошондой ишенгендер адамдар ошондой эчкемерди кармап, ошону жешетти, эмне кылышат, ошондой экен да. Анан ал кескелдирик эмне болду жыйынтыгында? Анан ал кескелдирик акыры оштондукка кетти. Жанагындай кескелдирик кармап саткандардын жүзү ачылды. Ошо биздин ошондой салымдарыбыздын бири ошол болду. Бирок албетте алар кадимкидей эле браконьер катары туруктуу түрдө кармап сатышчу экен, алардын жумушу экен ошондой. Ооба, ошондой жумуш экен. Жалгыз жөн эле кокусунан эле кармап калган кескелдирик эмеспи? Жок, атайын издеп ошону эчкемер деп. Эми аны деле түшүнсө бир чети мындай боруң ооруйт. Эми бизде эчтеке жок да, бул жакта мына айыл, аткен, чек ара, үй бүлө багыш керек, биз дагы бирдеңе кылышыбыз керек. Ушу менен акча таап атабыз, сен болсо келип алып бизди ызылдатып атасың дегендей сөздөрдү уктук. Эми ал деле убал да. Бир чети ойлосоң,
Эми ал деле кыйын. Эми бирок экинчи жагы бул жаратылышта бир жок болуп кетсе, аны кайта калыбына келтириш мүмкүн болбой калышы мүмкүн да. Тукум курут болуп калса, биз аны каяктан алып келебиз? Ал эми бизде экосистемаларда баары бири-бирине туташкан да. Мисалы үчүн бая чоң илимий изилдөө бар эмеспи? Дүйнөдө арылар жок калса, 1-2 жылда адамзат тукум курут болот деген. Анткени баары экологияда, жаратылышта бири-бирине байланышкан да. Сен муну жейсиң, тигини жейт деп, ошо. Анан өзүнчө эле биз адамдар кыйын болуп барын жеп салып атпайбызбы? Эчкемерин деле, тогун, уюн деле. Кап. Өтө өкүнүчтүү, албетте. Кайсы бир жылдары мен билем, биздин айылда дагы биз жанагындай жырткыч куштарды кармачубуз. Ой, эмнеге? Жырткыч куштарды кармачубуз дегенде мен эмес, кичинекей кезимде, бирок анан кийин азыр алар азайып кетти чындап эле. Сатабыз деген максатта кармачу да илгери балдар. Кимге сатчу эле? Кимге сатканын билбейм. Мен бир жолу биздин үйдө дагы чыгып бир мындай ителгиге окшогон бир куш 1-2 күндөй болгон. Аны кармап, анан биз болсо аны тамактандырып, анан учуруп жегенбиз. Ушундай бир эме. Бирок кадимкидей кулалар бар азыр, бирок айылыбызда азыр ушу жанагындай ителги, мындай күчтүүрөөк жырткыч куштар жок. Жок койсо. Ошондой бир мода болуп кеткен бир айылда. Бир кайсы, мындан бир 20 жыл мурун болуш керек, мен кичине бала кезде болчу. Азыр кадимкидей фаунага биз аябай терс таасир тийгизип атабыз да. Сиздер айтмакчы, ар бир түрдүн жок болушу бул бүтүндөй экосистемага чоң терс таасирин берет. Анан кийин ошол эле маалда сиздер куш кароо, сиздердин хоббиңиздер Кыргызстанга жеке эле фаунага эмес, экономикалык жактан да пайда алып келет деген ойлорду айтып жүрдүңүздөр эле. Ооба, ал жагы да бар. Эми ошол жагына көңүл бура алып, маегиңизди улайлы. Эми биз андан киреше таппайбыз негизичи. Бизден сурашат эмне, тартасың, эмне куштарды кармайсыңарбы, кармап сатасыңарбы дейт. Анан жок, кармап сатпайбыз дейт. Анан баланча куш көрсөксөк, эмне ал даамдуу деп сурашат. Жок, аны биз жеш үчүн эмес, аны сүрөткө тартыш үчүн эле табабыз десек, анан эмне азап, ошончо жүрөсүң, сүрөткө тартасың, бирөө сага акча береби дейт. Жок, акча бербейт бизге. Биз аны өзүбүз эле ошондой мүндөбүздү кандырыш үчүн кызыгабыз ошого. Жанагы адамдар кызыгат го, бирөө марка чогултат, бирөө да бийлейт. Биз ошо куштарды көргөнгө куштарбыз да, сүйөбүз. Бизде адамдар дүйнөдө аябай көп. Негизи бул Кыргызстан үчүн эле саамалык болуп атат да. Bird watching, анан куш кароо десек, эмне кыласың? Ошо барып куштар карайсың. Анан эмне болот десек, анан ошол десе, ошон үчүн элеби деп азыр бизге мындай бөтөн учурап аткан сөз, бирок аракет кылып атабыз ушундай чыгып элерге. Куш кароо жакшы деп баарын айтып беребиз. Дүйнөдө кеңири тараган хобби. Биздин Кыргызстандын фаунасында башкаларга кызыктуу куштар көп. Ошолорду көрүш үчүн адамдар кадимкидей самолетко билет сатып алат, атайын брондоп учуп келишет. Атайын ошол бул жактан кездештирүүчү маалын болжоп, мисалы үчүн күзүндө карачу, жайында карачу куштар болот. Ошо сезонуна жараша турларды түзүп алып бул жакка келишет да. Эгерде Кыргызстанда ошо куштар жакшы тааныган гидтер көп болсо, англисче айтып бере алган, аларды алып барып көрсөтүп бере алган, ошондой өсүп жетилген дарамет болсо, бул аябай чоң кирешелүү бизнес. Мисалы үчүн, жөнөкөй турист келсе, эс алганы, 10 күндө бир $600–700 калтырып кетет. Бизде көлдө эс алса, мисалы үчүн барып эс алат, тамак аш, бир аз экскурсиялар, мындай жалпы жонунан статистика боюнчачы, куш кароочулар 10 күнгө $1,500–3,000 $3,000 чейин калтырууга даяр. Анткени алардын жанагына тизмеси болот, мага баланча куштар керек, ушуну көрсөтүп бере аласыңбы деп. Анан кыйын гидтер аларды ошондой алып жүрөт дагы, ошондой кирешелүү болот да. Мунун эмнеси дагы жакшы, мисалы үчүн бизде сейрек айванаттарга аңчылык бар. Алар өтө кымбат лицензиялар болот. Бир $10,000 ошондой. Биздин түшүбүзгө кирбегенде. Анан алар учуп келет дагы, ошону барып атат дагы, алар алып кетет.
куш кароодо болсо кандай? Биз бир эле кушту бир туристке көрсөтөбүз, кийинки жылы дагы көрсөтөбүз, анан дагы 100гө, да 1000 кишиге. Бул туруктуу да. Анан албетте ар бир келген турист аны кушту карап алып эле кетип калбайт да. Барып ал жакка түнөйт, ал жактан тамак ашын алып жейт. Эгерде ошол куштун магнити же дагы сүрөтү таралган футболка бир нерсе болсо аны алып кетет дегендей. Мындай экономикада баары бири-бирине мындай чынжырдай туташ да. Ошондой кылып кызыктырып экологиялык багытта өнүктүрүп алсак болот да. Чоң рахмат. Маегибизди бир аздан кийин уланталы. Азыр болсо бизде рекламалык тыныгуу. Биздин көрүүсөтүбүздүн башкы өнөктөшү бул Имарат Прогресс курулуш компаниясы. 31 декабрга чейин iPhone 12 Pro же болбосо MacBook же Apple iPad алышыңыз мүмкүн. Ал үчүн алмалуу сезонго катышыңыз. 31 декабрга чейин Алтын Булак Life, Гранвилл жана Астория үйлөрүнөн үй, батир сатып алыңыздар. Рекламалык тыныгуудан кийин биз эфирибизди улантабыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Жаратылышты сүйгөн, жаратылышты коргогон, анан кийин албетте өзүнүн атайын коомун түзүп алган Кыргызстандын орнитологиялык коомунун төрайымы куш кароочу Нуржан Алымканова бүгүн бизде мейманда. Сиздер дагы биздин маегибизге кошулуп, суроо узатсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp, Telegram аркылуу сурооңуздарды жазыңыздар. Биз сөзсүз түрдө биздин коногубузга узаталы. Нуржан Алымканова менен биз бүгүн куш кароочу эмне экенин түшүндүк. Канчалык деңгээлде бир гана фауна эмес, ошол эле маалда экономикалык дагы пайдасы болоруна мындай көзүбүз жетип турат. Көп туристтер келдиби анан? Негизи ушул багытта сиздер мындай туроператорлор менен биргеликте кандайдыр бир мындай иш аракеттер болду беле? Ошол жаңы бири-бирибизди табышып, жаңы таанышып баштаган. Силер туроператор турбайсыңарбы? Биз куштарды билебиз, ушуларга туристтерди алып келгиле дегендей үйрөтүп атабыз. Анткени буга чейин ушуна куш кароочуларды алып келген, bird watcher'лерди алып келген. Ошондо туроператорлор чет элдиктер экен. Алар өздөрү келип, биздин куштарды изилдеп, көрүп кетип, андан кийин акырын келип өздөрүнүн туристтерин алып келип көрсөтүп жүргөндөр да. Ал эмне себептен эми бизде жергиликтүү калк ошо үйрөнгөн эмес да, айтып бере албайт да. Мисалы үчүн куштар бир эле жерде отурбайт да. Алар улам учуп жүрөт, аны алып барып баягы кийик аттырган деле жандооч керек да. Ошо кушту көрсөткөндө деле ошондой шыктуу адамдар керек да. Анан андай шыктуу адамдар бизде тилекке каршы саналуу эле экен. Анан ким билсе алардын өздөрүнүн байкында акырын жүргүзүп аткан иши бар, бирок кеңири жайлы гана эмес да. Анан мисалы үчүн ар бир аймакта көрсөтчү жакшынакай куштар бар. Мисалы үчүн көлдө кышкысын алып барып ак булуңда же да башка караколдун жээгинде лыжа тепкенден сырткары барып ошол жактан кышкы канаттууларды көрүп суктана кет дегендей кыска экскурсияларды уюштуруп койсо болот да. Сөзсүз эле баягы 10 күндүк экспедициялар эмес, баягы сейрек кездешкен мындай куш дегенде куш деп эле карапайым адамдар үчүн балдар менен барып деле аларга көрсөтүп, ушуна бизде бар экен, кыштаганы келиптир, биздин жерибиз ушундай сонун экен деп айтып бергендей уюштурса болот да. Аны өлкөнүн бардык эле аймактарында кылса болот. Анткени мисалы үчүн ар бир аймакка өзгөчө болгон, ошол жакта жашаган. Мисалы үчүн бир гана ошол жерде орун алган, да? Мындай бир гана ошол жерде болбосо дагы ошол жактан көрүүгө оңой болгон. Мисалы үчүн бир жорлардын түрү бар. Аларды Токтогул жактан барып көрсө болот да. Алар чоң зоонун боорунда колония болуп, көп топтошуп алып үйүрлөшүп жашайт. Ошолорду барып, жолдун жээгинен туруп эле дүрбү менен караса болот да. Сонунда эми мен үчүн аябай эле укмуш сонунда баягы сууда сүзүүчү канаттууларды көлдөн алып барып көрсөтсө болот. Соң көлдөн деле жөн эле барып ары бери ат минип жүрө бербей, сейрек куштарды көрсө болот. Мисалы үчүн Соң көлдө мурда бир каз уялачу, горный гусь деп коет. Ошол азыр андай жок да. Эмил Жапарович бар эмес беле, раматылык.
Кыргызстандын жаратылышын сүйгөн белгилүү орнитолог, баягы Кыргызстандын канаттуулары жөнүндө жазган «Птицы Кыргызстана» деген китебинин автору. Андан сырткары башка хайванаттарды изилдеп аябай чоң салым кошкон, бирок көзү өтүп кетти. Раматылык киши айтып калчу эле, Соңкөлдө мурда ошо каздардын уялаганы түбөлүк анан түгөнбөстөй сезилчү дейт да. Барганда каздар ушундай жээкте туруп, анан бир учканда асманды кара каптап калчу дейт да. Анан алардын жумурткасын терип итке берчү дейт да. Анткени түгөнбөстөй сезилчү дейт. Анан бат эле болуп кетпеди. Азыр бир да кандай каз жок. Аны көрүш үчүн алыска Чатыр көлгө барыш керек да. Биз ошондой зыян келтирип коюп атабыз да. Ал жагын ойлосок болот. Мисалы үчүн туризмди деле өтө эле бүт жакка туристтердин баарын эле барып тебелете бербей, мындай жаратылышты кошо ойлой жүрсөкпү дегендей азыр идеялар жаңы пайда болуп, ошолорду элдер жакшы кабыл алып баштады да. Мисалы үчүн өткөн дем алышта ишемби күнү, баягы иштин башы ишемби дейт эмеспи, көлдүн тескейинде Кара Талаа жакта бир арал бар, Ак Булуң деген. Өзү баягы туздан шордонуп, мындай жери агарып турат да, кара эмес, баягы чөптөр, ошо сырты мындай кристалдашып агарып турат. Ошондон Ак Булуң деп калса керек да. Ошол жака куш кароого аябай ылайыктуу жер деп биз аябай көп барабыз да. Анан мурда барып жүргөндө баягы браконьерлердин торлору балыкка жайган, же октардын баягы калдыктары жатат. Анан кийин адамдын баягы пластик мусорлору, ошолору анан жүрө койчу эле ушул жакты жакшылап карап койсо, ушака экскурсия уюштургандай жакшы нерсе болмок, жакшы жер, ылайыктуу жер. Анткени мындай жолдон баратканда эле, трассадан бурулганда эле мындай чукул да. Негизи биз оңой эле жетесиң да. Аны бала менен деле барса болот. Баягы пенсионерлер, улгайган кишилер деле барып көрө алат да, оңой жеткиликтүү. Негизи биз куш көрүш үчүн тоого ташка деле чыгып кете беребиз да. Бир аз жашыраак болушун керек дегендей. Ал жак болсо аябай оңой, ыңгайлуу. Анан ошентип 2015-16 ойлоп эле жүрдүк. Анан кийин бир нерсени көпкө кыла берсең, акыры баягы аламдагы сага керектүү адамдар кездештире турбайбы? Акыры жүрүп, былтыр ошол айылдын тургундары, дагы башка айылдардын тургундары, специалисттер болуп келип семинар өткөрүп, ошондо айтып бердик элек. Силер ушуна куш кароо деген бар. Ал деген экотуризмге жатат. Аны деген өзүңөргө өнүктүрүп алсаңар, ал силерге киреше алып келет. Анан аны эмне кылабыз дегенде мына көп талкуулар болду. Ушу силердин Ак Булуң ушундай сонун керемет жер деп түшүндүрүп айтып берип, алар дагы аябай кыйын кишилер экен, жергиликтүү калк. Алар өздөрү баарын тез эле илдеп ала койду да. Өткөн ишемби күнү ошол коруктун ачылышы болду. Микрокорук деп коет, микрозаповедник. Алар жамаат болуп өздөрү уюшту да, мындай мамлекеттик эмес, бир 50дөй түтүн чогулуп алып уюшуп, бул биздин жамааттыкы болсун, мындай бир эле кишиники эмес, же өкмөттүк эмес, мындай биздигин элдики болсун дегендей. Уюшуп алышып, ошол жерди микрокорук кылып ачышты. Эми барып ошол жака экскурсияга барып, кышкысын жанагындай аккуларды көрүп турса болот. Башка учурларда, эгерде аябай дасыккан куш кароочулар, бёрд watchерлер келип калса, чет элдиктер, ал жакта торгойдун бир түрү бар. Ал ошондой туздак саланчак деп коет орусчасы. Ошондой жерлерге жашайт да, шоролонгон. Ал эл аралык кызыл китепке кирген канаттуу. Мындай өзү эле кичинекей боз чымчык, аны көргөн киши чымчык таранча эле деп коет да. Бирок аны билген көпчүлүк эл үчүн эле баары эле чымчык го. Мындай көп эле салбасаң баары эле таранча болуп көрүнө берет да, карга таранча. Анан дүрбүдөн же жакындатып караганда башка чымчыктар болуп чыга алат да. Ошол торгойду алып барып көрсөтсө болот. Андан сырткары өтө кооз муруттуу чымчык деп коет. Өзү кандай, өң алды сиздин креслоңуздукундай. Анан баш жагы асмандай көгүш, анан эркегиники мындай бул жагында кара муруту болот да. Мындай бөйтөнө чымчык. Ал ошол жердин камышында жашайт да. Ошол жакка барса эле мындай топтошуп учуп жүрөт. Дүрбү менен караганда эле ошондой сонун кереметти көрсө болот. Андан сырткары дагы көп канаттуулар келет. Өткөндө барып биз
200-төй аккууну санап көрдүк. Аккуунун да түрлөрү болот баса. Тиги тудук аккуу, анан кийин ышылдак аккуу деп тумшугу кызылы болот, тумшугу сарысы болот. Тумшугу сарысыны эл аралык кызыл китепке кирген болот. Малый кичи аккуу же тундра аккусу деп коет, кичинекей. Ал дагы анда-санда келет. Ошолорду баары көрүп суктанса болот. Бул эмнеге жакшы куш кароо? Ошондой экскурсияга барганда сиз кадимкидей стресстен арыласыз да. Анткени сиз куштарды карап атканда дүйнө баары токтоп турат. Сиз анан кийин жаратылыш эле болот да. Сиздин баягы кыжаалат кылган эмоциялардын баары, ойлордун баары тигил жакта калат дагы. Ошол жерден сиз жанагындай таза абада, косонун жаныбарларды, канаттууларды карап байкап турганда эле баягы оюңуз токтойт, кан басымыңыз ордуна калыбына келет, жакшы гормондор иштелип чыгат дегенде. Ошол йога менен барабар турбайбы, болжол менен? Медитация десе болот. Бул медитациянын бир түрү. Мисалы үчүн бизде азыр жашоонун баары эле стресс болуп кетпедиби? Ооба, көрүп калат, тияк, пандемия. Жетиш керек. Ооба. Кризис, курс, доллар дегендей мындай. Аябай көп негизи санаркачу себептер аябай көп. Анан кийин телефонду ачасың, ал жерде дагы. Ой, бүтпөс да. Бүттү. Бирөөсүнө кирип кетесиң, сунуп кетесиң. Сиз айтып атасыз, жайкысын бөлөк куштарды көрсө болот, кышкысын бөлөк куштарды көрсө болот. Кышкысы жайкысы тууралуу айттыңыз да окшойт, ак булуң тууралуу. Ак булуңда кышында аккууларды көрсө болот. Кышында өрдөктөрдүн көп түрүн көрсө болот да. Сонун коос аябай сунуштар мындай лыжа тепкени барат эле, бир жарым саатка токтобой калып ушактан кирип чыкса болот да. Жырткыч куштарды көрсө болот. Суу бүркүттү көрсө болот. Ал бүркүт бирок куйругу ак болот, балык уулап жейт да. Ошакта дайыма түгөй жашайт. Барып муздун үстүндө, тоңуп турган муздун үстүндө мындай тынбай отурат да. Мына мен ушул саз меники дегендей салаваттуу болуп, ошону дүрбөй алып барып ушактан көрсө болот. Жайкысын алар учуп кетет, баягы жырткычтар калат. Жайкысын башка куштар келет. Майдарактары, баягы жылкычы чымчык деп коет, сарысы болот, агы маскированный деп коет, бозаласы. Алар деле кызыктуу, чет элдиктер үчүн, биз үчүн деле кызыктуу. Жанагы, кандай десем, куштарды көрүп атасыздар, анан кийин сиздердин сезимдериңиздерди айтып бердиңиздер, эми түшүнүктүүрөөк болду да, эми куш кароо чындап келгенде, мындай стресстен арылта турган, мындай өзгөчө сезимдерди алып келе турган бир жакшынакай иш-чара. Буга кызыкса болот дегендей. Катарыңарда азырынча коомуңарда 10 киши дедиңиздерби? Катарыңыздар кеңейип атабы? Бул жакта кандай? Баса ошо. Кызыккандар көппү? Түшүнгөндөр көбөйүп атабы же тескерисинче силер бизде таптакыр мындай түшүнбөй турган коомдун мүчөлөрүсүңөрбү? Аябай эле жакшы суроо, ушул аябай эле көп берилген суроо да. Силер анан ушундай эмне, секта сыяктуусуңарбы? Катарыбыз буюрса көбөйүп атат. Быйыл пандемия болуп калбадыбы? Негизи уюм болуп быйыл марттын башында уюштук. 15-inde өзүбүздүн коомубузду ОСКЖ деп Бишкектеги ботаникалык бактын ресурстук борборунда чакан презентациясын өткөрдүк дагы. Анан дароо карантинге өтүп кеттик да. Ошо менен отуруп калдык. Шаардык куш кароо деген бар. Баягы жазгысын өтө кызыктуу да. Жазында быйыл карантинде отурган элдин баары тыңшап чыкты го. Бизде куштар сайрайт экен деп. Аябай эл үчүн таң калыштуу болду да. Алар жылыга эле ошондой сайрайт да. Биз ага мындай көңүл бурабыз. Улам башка ошол шаар ичинде ошондой экскурсияларды көрсөтөлү дегенбиз да. Мисалы үчүн тоңкулдак көрдүңүз беле? Жок. Аны жанагы борбордук аянтак Курманжандаткан эстелиги бар го. Ошонун аркасындагы бактарда тоңкулдак жашайт да, уялайт ошакта. Ошону алып барып көрсөтсө болот. Үкү көрдүңүз беле? Үкүлөр кышкысын ошо
кулак узун үкү бар. Аны ботаникалык бактан барып мынтип эле дүрбүсү жок эле мындай караса болот, көрсө болот, балдар менен көрсө болот. Негизи үкүлөр түнкүсүн жүрөт, түнкүсүн кыйыныраак, бирок күндүзү көрчү ошо ботаникалык бакта үкү бар. Андан сырткары бизде жырткыч куштар бар. Эгерде жакшылап көңүл бурсак, шаардын борборунда деле кездешет. Баягы көгүчкөндөр көп го бизде. Ошол көгүчкөндөрдү келип жырткыч куштар алып, анан кийин жеп атканын же балапанын багып атканын шаардын ичиндеги эле бульварлардан, парктардан же коронун ичинде бактан деле байкап көрүп койсо болот да. Ошолорду айтып берчү, түшүндүрүп берчү балдарга, карларга, бардык каалоочуларга дегендей экскурсияларды буйруса, пандемия бүтсө, уюштуруп баштайлы дегенбиз. Андан сырткары ушундай тез эле бир күндүк 2-3 сааттык экскурсияларды баягы ошо Ак Булуң сыяктуу жерлерге, мисалы үчүн түштүктө да өзгөчө жерлер бар. Ал жакта барып, эгер жергиликтүү калкы кааласа, биз аларга көрсөтүп айтып берсек, алар келген меймандарга өздөрү алып барып көрсөтүп турса дегендей пландарыбыз бар. Анда ийгиликтерди каалайбыз. Пландардын бардыгы сөзсүз түрдө ишке ашсын. Кыргызстандык орнитологиялык коомдун төрайымы, куш кароочу Нуржан Алымханова бүгүн бизде мейманда болду. Маегиңиздер үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Жана кыскача иттердин көргөзмөсүнөн сюжеттен кийин бүгүнкү маектерибизди, эфирибизди улантабыз. Адам баласында эле болот дегенге ишенесиңерби? Бул жака келген үй бүлөлөрдүн баары бул сөзгө ишенишет, анткени өздөрүнүн иттерин абдан жакшы тарбиялашкан. Кыргызстандагы жыл сайын өткөн иттер көргөзмөсүнө келдик. Жүргүздөр. Золото Востока аттуу жарманка өтүп жатат. Уюштуруучулар элита клубу. Клуб 20 жашка толду. Ошондуктан биз бардык келген катышуучуларга жана конокторго бүгүнкү күндө биз менен тосуп жатканына рахматыбызды айтабыз. Бүгүнкү жарманкеге иттердин 42 ар башка тукуму келип отурат. Ар бир итке жакшы көңүл, жакшы тарбия керек. Ошондуктан бизге келип катышып тургула. Көргөзмө элита кинологиялык клубунун 20 жылдыгына арналган. Ага 150 катышуучу, 42 тукумдун өкүлдөрү катышты. Алардын арасында өзгөчө тукумдар да бар. Мисалы Кытай чунцин, ошондой эле майор бульдогу. Көргөзмөгө эл аралык кинологиялык федерациясынын курамына кирген 3 кинологиялык клуб катышты. Бардык катышуучулар 11 тукум топторго бөлүнүштү. 30 days later, I'm back on the streets. Got a batch of bomb beat shit. I'm trying to eat feet to the pavement. Money, I'm craving it. What about the bitches, dog? Are you saving them? Биздин итибиздин тукуму Джек Рассел терьер. Бул иттер түлкүгө аңдууга ыңгайлуу. Биздин итибиз бүгүнкү жарманкеге күчүктөрдүн категориясында катышып жатат. Бул жарманкеге экинчи жолу келип отурабыз. Аябай толкунданып жатабыз. Башында бул итти кызыбыз үчүн алып бергенбиз. Аябай каршы болчумун башында. Бирок убакыт өтүп аябай жактырып калдым. Аябай кызыктуу экен итти тарбиялаган. Ушул сыяктуу жарманкелерге катышып, аябай көп нерсени үйрөндүм жана итибизге үйрөттүк. Биздин итибиз бүгүнкү ринговка аттуу конкурска катышат. Башкача айтканда, элдин алдына чыгып өзүнүн басканын, кулактарын көтөргөнүн, куйругунун кыймылдаганын көрсөтүп берет. Интересно. Ар бир топтон эң мыкты ит тандалып, алар финалда өз ара күч сынашты. Көргөзмөнүн жеңүүчүсү Тяньшандын кар сыйкыры Джером деп аталган 5 жашар хаски. Бирок ээлери аны жөн эле Норд деп аташат. Тяньшандын кар сыйкыры питомнигинен келген Норд. Баса, бул питомник көргөзмөнүн мыктысы деген наамын алды. Жаратылышты коргоочулар бүгүн бизде мейманда.
Албетте жаратылыш бул бүтпөс, түгөнбөс, анан албетте ар дайым актуалдуу болгон тема. Ошондуктан сиздер дагы өз сурооңуздарды биздин конокторубузга узатсаңыздар болот. Биздин бүгүнкү мейманыбыздын диванында орун алган Германиянын Табиатты коргоо союзу НАБУ коомдук уюмунун Кыргыз Республикасындагы филиалынын директору Асыкулов Толкунбек мырза. Кош келипсиздер биздин студиябызга. НАБУ уюму аябай бизге белгилүү баарыбызга эле кайсы багытта азыр иш алып баратасыздар? Ошолор тууралуу кененирээк токтоло кетсеңиздер, кыскачараак дагы. Өзү бул жаратылышты коргоо уюму болуп Германиянын Табиатты коргоо союзу деп 1896 жылы ачылган. Анан бул ошондон бери баягы Европада, Германиянын аймагында болуп, анан бара-бара дүйнөлүк масштабка өткөн да. Ушун негизинен кыскача айтканда ушул 2010 жылы бул Кыргызстанга өзүнүн расмий түрдө бөлүмүн ачып, филиал катары ачып, анан ушул 10 жыл болуп калды. Быйыл 10 жыл юбилейибиз болчу. Жана коронавируска карата да мындай масштабты кененирээк айта албай калдык да, чыга албай калдык. Ошондо отчет катары да өзүбүздү көрсөтсөк дедик эле. Бирок ал боюнча жакында бир публикациябыз чыгат. Эмдиги жылга даярдап атабыз. 10 жылдын ичинде эмне кылдык, ошол боюнча дагы сиздер таанышасыздар кийин. Анан бирок ошол 10 жылдан бери ушул Кыргызстандын аймагында жаратылышты коргоо багытында иш алып барып атабыз. Анан бул эми негизинен Германиянын каржылоосунун негизинде иштеп атабыз. Эми ал өкмөттүк каржылоо эмес бул. Бул жанагы жаратылышты сүйгөндөр. Ошол Европадагы, Германияда көбүрөөк ошол жаратылышты сүйгөн, жаныбарларды сүйгөндөр өзүнчө бир мындай каржылоо кылып турат. Жанагы мындай ошо өздөрү акча бөлүп, Илбирстин шефтери деп коебуз, илбирстерди коргогондар бар. Илбирс азайып баратат, ушуну коргоп калалы деп өз каалоосу менен кээ бир каржыларды бөлүп турган ушундай бир жарандар бар да Германияда. Ошонун негизинде бул уюм бейөкмөттүк уюм катары ушул каржылык колдоону ошолордон көрүп турат. Анан ошонун негизинен бизде Кыргызстанда жалпы эле ушу Азия чөлкөмүндөгү тоо аймактарында жашаган бирден бир жоголуп бараткан жаныбар илбирсти коргоп калуу үчүн дагы бизден эле эмес, ушул Европадан да көңүл буруп, ошону интернеттен окуп алышып, маалымат каражаттарынан окуп алып, анан кийин бул жоголуп бараткан жаныбар турбайбы? Муну колдобосок болбойт деп ошолор сурабасак деле ушул бир өзүнчө беребиз деп биздин Германиядагы башкы эмебизге кеңсебизге кайрылышканда ушундай жардам берсек болот. Анан өзүнчө ушундай фонд ачылып, НАБУ эл аралык деп фонд ачып, анан кийин ошол каржыдан Кыргызстанга да жардам бере баштаган. Негизи эле бул 1994 жылы ушул биздин уюм Кыргызстанга көңүлүн бура баштады да. Ал жаңы союз таркап, анан жаратылышты коргоого деле көп көңүл бурулбай аткан учур болчу. Ал учурда союз таркаганда көбүнчө экономикага гана багыт берилип калган да, экономиканы кандай кылышыбыз керек, экономикалык кризистен кантип чыгып кетиш керек деген учурда анан жаратылышты коргоо деле ушу экология көйгөйлөрү чечүү боюнча мындай маселе көп көтөрүлчү эмес. Анан ушул НАБУ уюму бирден бир уюм катары ушу 94 жылы жайында келген да. Жайында келип, ушу жерде бир ысык көлдү коргоп калуу, ушу биосфералык аймак деп коебуз, жана корголчу аймактардын бир түрү, корук сыяктуу, бирок кененирээк ошол жерде социалдык экономикалык жагы да эске алынат, экологиялык багыттагы айыл чарбасы, туризм, экологиялык туризм, анан жаратылышты коргоо негизги орунда турат. Ошондой бир аймак түзөбүз деп ошол идеяны көтөрүп беришкен. Биздин окумуштуулар менен ушул Кыргыз улуттук университети, Илимдер академиясы, анан анда жанагы мамлекеттик жаратылышты коргоо комитети деп койчу, Госконтрол деп. Ошолор болуп мындай партнерлук негизден ысык көлдө биосфералык аймакты түзүү идеясын көтөрүп чыгышкан да.
Азыр 4 тармакта иш алып барат экенсиздер. Азыркы учурда ошол негизинен ошо жана филиал түзүлгөндөн кийин 10-жылы ушу жанагы реабилитациялык борбор ачылган. Ушул жанагы мен айтып келатканым, биосфералык аймак түзүлгөндө реабилитациялык борбор ачылган көлгө. Анан реабилитациялык борбордо илбирс бар, сүлөөсүн бар, ар кандай жапайы куштар бар. Ал жерде жаракат алган, капканга түшүп калган. Капканга түшкөн ошолор бар. Анан аларды айыктыруучусун айыктырабыз. Андан ары жашап кете ала турган болсо, аны жашашка кой беребиз. Жок, жашай албай, мындай өзүн бага албайт деген ушулар болот. Изилдөө жүргүзүлгөндөн кийин аны ошол жерде алып калып, анан көп мындай узак мөөнөткө дагы алып калабыз да. Ал жерде ошо карап, өзүнчө тамактандырып, ветеринардык көзөмөлдү көргөзүп, анан азыркыга чейин мисалы үчүн 3 илбирсти азыр багып атабыз. Аларды сыртка кой бергенге болбойт. Себеби майып болуп калган. Себеби алар биринчиден карып калды бирөө. Ал сыртка чыгып өзүнө той таап жей албайт. Экинчиден ал мурунку жашоо чөйрөсүнөн дагы мындай адашып калды десек болот да. Колго көнүп калды да. Жаныбарлар эле колго оңгондой болуп көнүп калды. Анан негизгиси ошол карылыгы, анан сырттан тамак жей албай калгандык да. Болбосо сыртка чыгып кайра өлүп калышы мүмкүн. Анан ошол жерде дагы бир туулган, анын кийин жашыраагы бар, ал дагы ошол жерде көнүп калган. Ал жаш эле, бирок сыртка чыкса ал дагы тамак таба албай калат. Анан дагы кийинки өзүңөр билгендей бир баягы жаракат болуп түшкөн дагы жаныбарыбыз бар, илбирсибиз бар. Ал дагы ошол анын тиши да жок, баягы ал да улгайып калган илбирс болгондуктан аны дагы сыртка чыгарууга болбойт да. Ошол себептен алып калганбыз буякта. Анан сүлөөсүнүбүз бар. Ал аны конфискация кылганда колго көнүп калыптыр да, аябай кичинекей кезинде эле багып алышыптыр. Ноокаттан алып келишкен, экологиялык техникалык инспекция менен чогуу ошол ал анан бизге өткөрүп берген. Кой берели десек, ал кайра ошо кетчүдөй эмес, жаныбызга мындай кадимкидей үй бышыгындай болуп калыптыр да. Анан ошо аракет кылдык, бир топ көп жылдан бери, мына 3-4 жыл болуп кетти. Аракет кылып атабыз, жапайы кылып анан кой берип эл депчи. Бирок ал жапайы болчудай түрү жок, ошол эле кайра эле жаныбызда жүрөт. Мындай кой берсек, анан бирөөнү ээрчип келип алып, бирөөнүн малына барса кайра силер жаратышты коргобой эле тескерисинче башкача кылып атпайсыңар деген сөздөр болбош керек да. Ошонун дегенден ал дагы бизде эле жүрөт, тамагын берип, азыркы учурда абалы жакшы. Анан дайыма ушул мындай эме келип турат. Жаныбарлардан көбүнчө ушул куштар көп келет, жырткыч куштар көп келет. Ушул кээде уча албай калгандар, кээ бирде ушул жаракат алгандар, кээ бирде ушул өзүбүздүн эле жарандар, кош көңүл болбогон жарандар бар. Ушул кушту таап алдык, огородубузда болуп калып, же болбосо көчөдөн көрүп калдык. Деп анан кийин бизге алып келишет. Анан биз милдеттүү түрдө алып, аны айыктырып, айыкканын кайра учуруп, айыкпаган ошол канаты сынгандар бар. Сиздердин штатта атайын ветеринардык дарыгерлер иштейт да. Ооба, бизде ветеринардык дарыгерибиз бар, өзүнчө ушул Агрардык университеттин ветеринария факультетинин кафедра башчысы бизде да ушул көмөк көрсөтөт. Өзү доцент, ветеринар илимдеринин кандидаты. Анан ал ошо бизден каржылоонун негизинде бизге ветеринардык изилдөөлөр жүргүзөт. Ошол мындай жардамдарды берип турат дайымачы. 4 багытта иш алып барабыз деп атасыздар. Мына реабилитациялык борбор, мониторинг жүргүзүп, изилдөө иштерин жүргүзөсүздөр. Анан кийин дагы өтө маанилүү болгон, менин оюмча, бул экологиялык билим болуш керек. Ошол калктын экологиялык билими деңгээли, ошол жааттагы жумуш тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, экологиялык билим берүү, тарбия жүргүзүү иштери бул азыркы замандын эң курч маселеси да бул. Эми аны баягы браконьерлерди кээде кармайсың, штраф саласың, айып пулун саласың. Бирок баягы аң сезим өзгөрмөйүнчө кайра эле артка бара берет. Браконьердин ордуна дагы бир браконьер пайда боло берет. Аны алып койдуң, мунун
ким билет, ал аптасын кайра ушуну өч алайын мен дагы деп кайра чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан баягы кичинекей кезинен бала бакчадагыдан баштап ушул аң сезим калыптандыра башташ керек деген ойго келгенбиз. Ушул анан биз экологиялык билим берүү борбору бөлүмү ачылган бизде. Ал жерде ошол мектепте көп жылдан бери иштеген, вузда иштеген, ушундай бир педагогикалык тажрыйбасы бар кызматкерлер иштешет. Анан алар баягы берген жерде эмес, Кыргызстанды колдон келишинче кыдырганга аракет кылат, эми бирок баягы каражат жагынан жетишпегендик, күч жагы да аз болгондуктан баарын камтай албай атабыз, бирок колдон келишинче иш жүргүзүлөт. Ал 3-4 багытта ушул экологиялык билим ишин жүргүзүп атат. Биринчи ушул бала бакчаларда ушун өзүнчө методика менен экологиялык тарбия берүү иштерин жүргүзүп турушат. Оюн жагынан акцияларды өткөрүп баргандай, ушундай викторина сыяктуу балдарга ылайыкталган багытта ошо жаратылышты коргоо, жаратылыштын көйгөйлөрүн түшүндүрүү боюнча иштерди алып барышат. Анан мектепте көбүрөөк болуп түшөт. Мектепте биология, география багытындагы мугалимдер менен баягы тыгыз иштешип, ошолор менен көпчүлүк мектептерде ушундай бир докладдарды окуп, сабак өтүп, ар кандай ушундай бир кружоктор менен иштөө багытында иштерди алып барып атат да. Анан жергиликтүү калк менен дагы ушул жана эл өкмөттөрүнө барып, ошол колдон келишинче депутаттар менен чогулушуп, ошолор менен аң сезимди көтөрүү, агитация, экологиялык агитация иштерин жүргүзгөнгө багыт алышкан да. Анан сөзсүз түрдө баягы вуздар менен жана жогорку окуу жайлар менен иштөөдө ошо студенттерди да өзүбүзгө тартып, аларды кайра чогуу ушул экологиялык билим берүүгө жардам бергиле деп, экология жаратылышты пайдалануу багытындагы студенттер бар, ошолорду дагы кошуп чогуу иштейли деп алар менен кээ бир конкурстарды уюштуруп, бир талаага чыгып акцияларды уюштуруп, экологиялык акцияларды, мусор жана таштандын чогултуп, ушундай бир акциялар өтүп турат да дайыма. Маегизди бир аздан кийин уланталы, кечиресиздер. Азыр болсо, урматтуу көрөрмандар, рекламалык тыныгуу бизде эфирибизди улантат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Жаратылыштын коргоочулары деген темада бүгүнкү эфирибизди улантабыз. Бизде мейманда Германиянын табиатты коргоо союзу НАБУ коомдук уюмунун Кыргыз Республикасындагы филиалынын директору Асыкулов Толкунбек мырза. Мына жогоруда Толкунбек мырза НАБУ тууралуу көп айтып берди. Анан кийин каржылоону болсо мына германиялык меценаттар жүргүзөт дедиңиздер. Ошол эле маалда Кыргыздын байлары, меценаттары, жаратылышка кайдыгер карабаган инсандары сиздердин кайсы бир демилгениңиздерге колдоо көрсөтүп, көңүл бурабы? Эми азырынча Кыргыз биздин өлкөдөн андайлар мындай толук кандуу өсүп жетиле элек. Чыга элек, ошондой азырынча бир мындай алардын деңгээлинде эмес да. Же убакыт жетиле элек, бирок ойлорунда бар экенин мындай биз сезим аркылуу билип турабыз. Кээ бир мындай депутаттар жана мен айткандай Экмат Байбакбаев деген ушул бизге экологиялык жаратылышты коргоо жагына ошол депутатыбыз кичине көңүл болуп жүрдү. Биз менен кээ бир акцияларга катышып, ушундай бир ниетин билгизгендер да бар. Бирок мындай жалпы чоң жанагы Европадагыдай болуп берилип кеткендер азырынча Кыргызстандан чыга элек го, болсо керек, мүмкүн башка уюмдар да бар. Биз баягы Германиядан түздөн-түз каржылангандыктан Кыргызстанга эми көп зыяныбыз тийгизбейли. Анан биз да суранып отурбайлы элден дагы, өлкөдөн дагы дебейли, ошол Германиянын каржылоосунан чегинде эле болуп атабыз да. Анан андай болсо кайра жакшы болот эле албетте. Каржылоо эмес, жок дегенде көңүл бурулуп, сиздердин демилгениңиздерди бир аз масштабтуураак кылганга толугу менен мүмкүнчүлүк бар да. Ооба, ошол жагы болсо, мисалы үчүн жанагы парламенттин деңгээлинде трибунасында айтылып, сиздерге тиешелүү, сиздерге жакын бийлик бутактары менен жакындан иштешесиздер да.
Ооба, ошол биздин жанагы өкмөттүн жараштык коргоо Токой чарба агенттиги менен 10 жылдык келишимибиз бар. Экологиялык жана техникалык инспекция менен 10 жылдык келишимибиз бар. Булар менен тыгыз байланыштабыз. Алар менен баягы кадимкидей аларга жардам берип, көмөк көрсөтүш, алар бизге көмөк көрсөтүп, чогуу иштерди аткарып турабыз. Жана браконьерчиликке каршы иштерди, кээ бир акцияларды чогуу өткөрүп турганыбыз бар. Анан бирок эми баягы ал милдеттүү түрдөгү биздин карым-катнаштарыбызда. Анан эми бул парламенттин деңгээлинде дагы ушул жаратылышты коргоого көбүрөөк көңүл бөлүп, анан бир эмелердин кээ бир түздө оңдоп турган жагы да болсо жакшы болот. Мүмкүн келечекте дагы болор. Аны биз өзүбүз да көтөрүшүбүз керек, айтып турушубуз керек. Парламенттин деңгээлинде дагы бир жакшы иштер аткарылса деген ойда. Анан эми жалпы бул жаратылыш деген эми бир эле кишинин же бир эле топтун кызыкчылыгы эмес, бул жалпы эле жаратылыш болгондон жаратылыш ресурсу бар. Ошону коргоп калсак кайра өзүбүзгө эле кийинки келечекке жакшы дегендей ошондой бир аң сезим болуш керек да биздечи. Аны биринчи орунга коюп, андан кийинки иштерди аткарып кете берсек болот. Анан эми келечекте деп атабыз, эми келечекте дагы мүмкүн жаңы парламент келсе, ошондон дагы карым-катнаш түзүп, байланыш түзүп, алар менен чогуу иштегенге аракет кылабыз да. Сиздердин ошондо иш алып барууңуздарга азыркы учурда башкы тоскоолдуктар эмнелер? Башкы тоскоолдуктар тиги ушул браконьерчилик иштери көп болгондугунда да ушул жашыруун браконьерчилик, жанагы мыйзамсыз аңчылык кылуу ошолор көбүрөөк болуп кетип атат. Аны баягы ушундай угуп барасыз. Биздин жанагы айтып кеткен бул айтмакчы анти-браконьердик группабыз бар. Ошол мурунку юристтерден, милиция кызматкерлеринен түзүлгөн уюмубуз бар, бөлүмүбүз да, ушул группа деп коебуз, группа барс деп коебуз. Эми ошолор биздин жанагы жаратылышты коргоо уюмдар менен тыгыз байланышта иштешет да. Анан бирок браконьер деген булар аябай оперативдүү, аябай жолду да билген, ушу кыйын мындай бир топ болот да. Анан угабыз, угуп тургандан баргыча ошол жетишпей калабыз да, ошолорду кармоо иштери болот. Бирок жетишкенче жакында көрдүңүздөр биртеке бир эчки менен кармалды, ошол чогуу иштегендин негизинде да био ар түрдүүлүктү коргоо департаменти бар, жаратылышты коргоо агенттигинде. Ошолордун кызматкерлери менен чогуу мына Арчалыда, Кара Өрөөнүн жанында ушул браконьерлер кармалды да. Ошол чогуу иштешкендин негизинде. Мындай ошо көйгөйлөрдүн бири болуп, ошол информация жетпейт. Браконьерлер бири-бири менен дайыма тыгыз байланышта. Биз баргыча алар тигилерге ушул кабар берип коет дагы, кармоо татаал болот да. Ошондуктан жергиликтүү жаратылышты коргоо органдарынын ишин көбөйтүп, ошолорду активдүү иш алып барганга мындай багыт коюш керек да. Ошол анан биякта Бишкектен анан тияка баргыча көп убакыт созулуп кетет. Ошондуктан жергиликтүү ээлердин айлыктарын көбөйтүп, ошолордун жанагы каржы маселесин жакшылап чечип берсе, мүмкүн жаратылышты коргоого көзөмөл да күчтүү болот беле деген ойда. Алардын да саны аз азыр. Техникалык жактан дагы азыраак камсыз болушкан. Браконьерлер тескерисинче алар күчтүүрөөк, техникасы да жакшы болуп, ошондуктан жаратылышты коргоого ушундай бир көйгөйлөр кесепетин тийгизип атат да. Толук кандуу коргоого болбой атат. Бирок эми өкмөттүн деңгээли ошол иштердин жүрүшү дагы кичине мындай алсыздыгын билгискен ошондон да. Анан бирок баягы жергиликтүү эл менен түз эле ошол браконьерчиликке каршы күрөшүп, аларды жана айыппул салып, же болбосо түрмөгө камап иштер эмес, ошол түшүндүрүү иштерин да жүргүзгөнгө аракет кылып атышат биздин ошол браконьерчиликке каршы уюмубуз. Анан алар ошондой жүргүзүп кетет. Анан жана экологиялык билим берүү бөлүмүбүз дагы барып, дагы бир серия ошолорго
иш алып барып, ошол бир аң сезимди көтөрүү иштерин дагы жүргүзүүгө бири-бири менен тыгыз байланыштар да бул. Жогоруда биздин коногубуз Нуржан Алымханова ошол куштар боюнча семинар өткөрүп, ошо жергиликтүү Ак Булуң айылында мындай микро корук жасашыптыр да. Ошондой модельде жергиликтүү калк өзү демирге көтөрүп, өздөрүнүн ошол экосистемасын коргоп калуу максатында мындай микро коруктар деген модель мындай жакшы идея эмеспи деген ойго келип отурам да. Сиздерде ушундай сыяктуу пландарыңыздар барбы? Бул мындай идея жакшы. Жанагы эми биз ушул Наубунун идеясы ушул болгон, биосфералык аймакты түзүү. Ысык көлдүн территориясы бүт баары, бүт 43 000 квадрат километр жер бүт биосфералык аймак болуп түзүлдү да. Бул ошо 94-жылкы ушу биздин Наубунун идеясы болгон. Анан балыкчы шаарына генералдык дирекциясы ачылып, мен ошол боюнча да диссертациямды жактап келгем Германиядан. Анан азыр бул иштеп атат. Бирок муну дагы ушул чоң деңгээлде ачылды да, эми ошо жанагындай микро коруктар, микро булуттук парктарга түзүү конкреттүү түрдө бир кандай бир түрдү же болбосо кандай бир өсүмдүктүн түрүн же жаныбардын түрүн коргоп калуу үчүн ушундай микро коруктар атышы керек. Анан биздики эми жанагы реабилитациялык борбор дагы ошол ушундай бир өзгөчө корголчу аймактардын түрүнө кирип кетсе деле болот да булчу. Жана корук, жаратылыш паркы, заказник деп коесун, ошо сыяктуу ушундай жаратылышты коргогон бир моделдеринен бири болуп саналат да. Ысык көл биосфералык аймагы ошол дүйнөлүк жаңы модель катары түзүлгөн. Анан Кудай буюрса биз да ушу реабилитациялык борборду кеңейтсекпи деген оюбуз бар. Ошол баягы реабилитация калыбына эле келтирип калбастан ошол тегеректе илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, анан ошол ареалды да коргоп калалы деп ушундай бир статустарды алсакпы деген ойлор бар. Эми өкмөт менен да кеңешип көрүш керек. Анан андай бар бизде дагы дейчи, бирок азыр жетил элек, бара-бара болот дагы. Бара-бара болот. Анан биздин дагы бир ишибиз жана мониторинг жүргүзүү, илим иштерин жүргүзүү бир бөлүмүбүз бар. Ал дагы ошол жана фото капкандардын жардамы менен азыркы учурда бийик тоолуу аймактарда кандай жаныбарлар бар, өзгөчө илбирстин турактарын изилдөө боюнча да иш жүргүзүп, чоң бир программа ачылып, жанагы жаратылышты коргоо Токой чарба агенттиги менен бир партнерлукта быйыл ушул ишибизди баштадык. Баткен областындагы Саркент жана Сүрмө таш деген эки өзгөчө коргоочу аймак бар. Ошол жерлерге ошонун экөөнүн аралыгында тегерек четине ошо биздин фото капкан 90га жакын фото капкандарды коюп келдик күзүндө. Анан Кудай буюрса жазында ошонун жыйынтыктарын алабызбы деген ойлор бар. Анан жанагы жаңы коруктарды түзүү, микро коруктарды түзүү дагы ошол изилдөөнүн негизинде. Мына бул жерде дагы бир ушундай корук түзсө болот экен. Бул жерде жетишпейт. Кандай экологиялык көйгөйлөр бар, ошолорду баягы чогултуп, илимий тастыкталгандан кийин анан бир эмен ушундай бир идеяларды алып чыксакпы деген ойлор да бар да. Эми бул келечектин иши, азырынча бизде ага чейин да көп эле жумуштарыбыз бар, ошолорду бүтүрүп анан акырындап андайларга да өтөбүз. Сиз айтып атасыздар, мына 10 жыл болду иштегенибизге деп. Тоскоолдуктар тууралуу айтып өттүңүз. Бул көбүрөөк бул экологиялык билимге байланыштуу болот экен. Себеп дегенде аң сезимди өстүрүү, элдин ошол био ар түрдүүлүктү сактап калуу өтө маанилүү экенин сезе билүүсү бул өтө маанилүү экен. Ал эми ошол 10 жылдык ишиңиздердеги эң мындай сыймыктанган жетишкендиктериңер эмнелер болду? Сыймыктанганда көп эле болду. Кайгырган иштерибиз да болду. Сыймыктанган да учурлар болду 10 жылдыкта. Биз 10 жыл болду деп ичине ойлондук. Силер отчет даярдап аткан турбайсыздар, ошон үчүн мен ошо отчеттун эсебинен сурап коеюн дедим да. Анан көбүнчөсү эле сыймыктанган иштер болду. Ушул негизинен бул бизде Германияда ушу
Тихомиров Борис деген біздің жетекчибиз бар. Ошол Борбордук Азия мамлекеттери менен куратор сыяктуу. Анан ошол кишинин идеясы болгондо ушул Кыргызстанга ошо Элбиристи коргоо боюнча чоң форум өткөрбөйлүгү. Путин убагында жолборсту коргоо боюнча да бир чоң форум өткөргөн Санкт-Петербургдачы. Ди Каприо келет деп. Ошо анан кийин биз да ошол идеяны улантынан бизде деле жакшы жаныбарыбыз бар. Биз да ушунун шылтоосу менен бир жаратылышты коргоого көңүл бурдурбайлы башка өлкөлөрдү деп. 12-жылы эксперттер чакырып 12 мамлекеттен. Элбирис жашаган мамлекеттерден Азия өлкөсүнөн. Ошолор чакырып, анан ушул Бишкекте бир чоң эксперттик жыйналыш өткөрдүк. Анан кийинки эле жылы ошол президенттин катышуусу менен биз форум өткөрдүк. Анан Бишкек декларациясы кабыл алынды. Анан мен сыймыктанганым ошол, биз баштап бердик да, анан мамлекет, өкмөт ошону колдоп, биздин идеяны колдоп анан алып кетти да. Алып кетти. Анан ошол азыркы учурда дүйнөлүк 12 мамлекет бири-бириси менен жакшы иштеп калдык да. Өзгөчө Элбиристи коргоо боюнча. Биздин көрөрмандарыбыздан дагы суроо бар экен, ошону айтып өтөлү. 0708 996 996 сиздер дагы сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Толкун ага айтайт. Сиздер Элбирстин эстеликтерин орнотуп жатасыздар. Ошол эстеликтер Элбирстерди сактап калууга канчалык жардам берет дейт. Ошол бул эми Элбирстин көргөндөр бар, Элбирсти мындай сүрөттөн көргөндөр бар, түздөн түз жанынан көргөндөр бар. Анан биз жол боюна орноттук да, ушул бир экологиялык билим берүү багытында катары Боом, Капчыгайында, анан кийин Суу Самырга 2 жерге орноттук. Ошо биринчисинде өзүнүн жалгыз өзүбүздүн Кунак деген Элбирисибиз бар болчу, ошо карып каза өлүп калган. Ошонун силуэтинен алып, ошонун формасынан алып, анан ошону орнотуп, Суу Самырга болсо Элбирис балдар менен жүргөнүн орнотуп койдук да. Анан жанына Элбиристи баягы атпай жүрдүгүндөй деген бир чакырууларды жазып, анан ошол жерде бир акция өткөрүп, ушундай кылдык. Бул эми негизинен ошо Элбирстин жоголуп баратканын дагы чакырык да. Ол Элбирис жоголуп баратат. Мына муну көрүп тургула. Ушуну сактайлы баарыбыз деген бир аң сезимге бир кандайдыр бир таасир тийгизүүчү бир айткан өзүнчө көргөн ушунтип эле эстелик болуп калып жүрбөсүн кийин. Кийин ушул тирүү көрбөй ушу эстеликти көрүп калбайлыбы деген бир чакырыкты ошол ойдо койгонбуз да. Анан эми ал жерде сөзсүз эле эстеликбиз, жанында жазууларды коюп, эл да ошол жерден сүрөткө түшүп, мисалы үчүн туристтер дайыма эле Элбиристи көрбөйт. Тоого барып, тоодо турист эмес, кээде адистер өздөрү араң көрөт. Анан ошол жерге барып, жок дегенде эстелик менен сүрөткө түшүп, жайылтуу да, агитация коргоо, экология коргоо маселесин көтөрүү боюнча. Чоң рахмат Толкунбек мырза. Бизде бүгүн мейманда Германиянын Табиатты коргоо союзу НАМУ коомдук уюмунун Кыргыз Республикасындагы филиалынын директору Асыкулов Толкунбек мырза болду. Лекарыш убактыбыз жыйынтыкталып калды. Бизге келип маек коюп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Жана албетте бир гана бийиктиктерди багынтып жүрөңүздөр. Койлогон пландардын баардыгы сөзсүз түрдө ишке ашсын. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз урматтуу көрөрмандар эскертип өтөлү, бул берүүнүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Гранвиль, Астория үйлөрүнөн барыңыздарды батарея алууга чакырат. Эгер 31 декабрга чейин алсаңыздар, анда алмалуу сезон акциясынын катышуучусу болосуз дагы. Apple, iPhone 12 Pro, iPad Pro жана ошондой эле MacBook'ту белекке алсаңыздар болот. Реклама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Иш күндүн кечи программасы уланууда. Урматтуу көрөрмандар, сиздер дагы биздин маегибизге кошулуңуздар. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp же Telegram аркылуу сурооңуздарды узатыңыздар. Бүгүн бизде жаратылыш коргоочулары өмүрүнүн жалпысынан
толугу менен эле ушул жаратылышты коргоо менен алек болуп келген аксакалыбыз, биздин кадырлуу коногубуз бүгүн мейманда. Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун илимий кызматкери Сейитказы Сагынбаев. Агабыз, айтсаңыз, мына сиз айтып атасыз, мына өмүр бою эле ушу жаратылышты коргоо жаатында иштеп келатам. Азыр жаратылышты коргоо иштери мына эмгемендик алгандан бери 30 жыл ичинде мурун жакшы корголуп атабы, азыркы иштер алгылыктуу болуп атабы? Кандай баа бересиз негизи бул жаатта биздин азыркы учурдагы бийлик өкүлдөрүнүн, элибиздин бул жаатта кылган ишине? Эми мурунку убакта сайыз бар болчу да. Ал кезде жок, мен эгемендик тууралуу айтып атам да. Ал кезде жакшы болгон, жаратылыш коргоо жагы аябай тыгыз болгон, жакшы эгемендик алгандан баштап, мындай айтканда бул жаратылыш коргоо жагына көп көңүл бурулбай калгандай көрүнөт да. Алсак, мисалы, бир сөз бар эмеспи? Эгерде жаратылыш менен бир шартта жашагыңыз келсе, мындай айтканда жаратылыштын койгон шартына көнүш керек. Бул эмне деп айтылган сөз? Бул эгерде ушу жаратылыш менен бир калыпта жашоо келсе, сөз алардын койгон шартына көңүл буруш керек да. Ал үчүн жаратылыштын мындай айтканда табигаттын сырларын жакшы билиш керек. Жаныбарлардын жаратылыштын өзүнүн жакшы сырын билип туруп, адамдар ошого жараша мамиле жасоо деген сөз да. Мына ошо жагы бизде калып кетип баратат десек болот да. Аны кандайдан билсек болот? Мисалы, мына 2007 жылы Кыргызстандын кызыл китеби чыккан. Ошондо мурунку 85-жылы чыкканга караганда эмнегедир бир талай көп жаныбарлар, куштар, өсүмдүктөр кирип калды кызыл китепке. Бул эмне дейт? Бул биринчиден бизди жаратылышты коргоо жагынан мындай айтканда көбүрөөк көңүл бурбагандын белгиси да. Мисалы, куштарды коргоо 25 эле болуп калса, азыр 100-400 түрү бар Кыргызстандын куштары. Анын ичинен азыр 57-си кызыл китепте. Тиги караганда 2 эсе көбөйүп атпайбы? Чүт эмичилер 20 болуп калды азыр. Балыкчылар дагы бүт жагынан көбөйдү да, мындай айтканда. Мындай айтканда өсүмдүктөр боюнча да көп аябай кызыл китепке кирип калды. Бул эмнени билдирет? Ошончолук биздин кызыл китеп ошончолук жоон болуп калды да, калың болуп калды. Канчалык кызыл китеп жука болсо, ошончолук биздин жаратылышты коргоо жагы мындай айтканда жакшы шартта деп айтсак болот. Ошол 85-жылкы китеп менен 2007-жылкы китептин айырмасы канча? 2 эсе? 2 эсе көп болуп кетти. Кадимкидей 2 эсе көп. Эми кызыл китептин негизи атканда эми бардык элдер катышыш керек да. Мындай айтканда ар бир мекемелери катышыш керек, жаратылыш коргоо жагындагы бардык. Анан тиги аз болуп калыптыр, бу аз болуп калыптыр деп кесип атпайбызбы? Анын үчүн биринчиден анын санын эсептеп чыгыш керек. Ошонун негизинде мисалы кээ бир куштар, жаныбарлар үйүр менен жүрөт, кээ бири жалгыздап жүрөт. Жалгыздап жүргөндө баш ас деп аны кызыл китепке киргизсе болбойт. Анан кийинки кездерде мына карап отурсак, бизде коруктар бар. Жаратылышты мисалы илбиристи жаныбарларды кызыл китепте коргош үчүн негизги максат ошо коруктарды уюштуруу да. Бизде 10 корук бар, 12 жаратылыш паркы бар. Анан 55 заказниктер бар да, бул кичинекей коруктарда. Мына ошолордун ичинен карап турсак, кийинки кезде мына 30 жыл болуп баратабы, ошонун ичинде жаратылыш парктарында, жаратылыш коруктарындачы илимий кызматкерлерди баарын кыскартып таштаган. Мына эткеле айта алам да, бул эң жакшы эмес. Себеби бул коруктар негизи бул илимий мекеме болуп эсептелет. Региондо жашкан жаратылышты коргоо боюнча илимий мекеме. Ал жерден сөзсүз түрдө илимий кызматкерлер болуш керек. Мына алсак Ысык көлдө, Шарчат Эрташта коругунда бир дагы илимий кызматкер жок. Илимий кызматкер эмне үчүн маанилүү ал жерде болушу? Алардын баарын кыскартып таштаган. Жок, ал жерде болушу эмне үчүн маанилүү? Биринчиден ошолордун баары жаратылышка байкоо жүргүзгөн ким болот? Илимий кызматкерлер болуш керек. Алардын санын өлчөп, анан кийин жылына чыгып турчу мындай айтканда летопись природа деп коет да, мындай айтканда тарыхта летопись
Мисалы қанша жануарлар, қанша қайсы жануарлар бар, жоқ, өсімдіктер бар, алар қаншасы бар, қанша болып кетті. Мына алып шыққанда сырттан келген қайсы бір кіші болсын, қарап тұрып, ilmi қызматкер, ошо летепсті қарап тұрып, емне бар екен, не жоқ екен білсе болады. Қазір ilmi қызматкерлерді қалған қорықтарда болса, бірден ilmi қызматкерлерді қалтырып қойып тұр. Бұл кейін емнеге үшін аны қорықтарды ұйыстырамыз, егерде ал қорықта емне болатқан білбесек. Негізі ошо жағынан қарағанда, ошо жаратылыш қаратаға болған мамиледе, мына шыққанда, біздің мамилеміз. Био ар түрдүүлүктү сактоо маанилүү деп атабыз. Ошол кызыл китепти эле жукартыш үчүн кандай чечимдерди айта аласыз? Кандай сунуштарды бере аласыз? Мисалы кызыл китепке кирген сейрек кездешүү жок болуп кетип коркунучта турган жаныбарлар бар, өсүмдүктөр бар. Буларды ошо коргоп калыш үчүн биздер жана коруктарды уюштурганбыз да. Ал негизги ошо биотүрлүктү сактоо негизги максаты ошо да. Коруктарды уюштуруу. Антпесе кай жерден кармай алабыз. Экинчиден, ошондой эле мисалы илбирс тууралуу айтсак, эгер бул кезде коркунучта турат да, эгерде анын негизги байырлаган жерин тынчын алсак, ага жеген тамагын азайтсак, мисалы негизги тамагы эчкитекелер да, алардын саны жок болуп калса, мисалы аларды өзүнөн өзү эле жок болуп калат. Себеби эң негизги тамагы ошо да. Ал деген мергенчи да. Ачыгын айтканда, бийик тоодо жүрөт, ызгардуу жерде жүрөт. Айырда жануарлардын эчкитек ыргана анын аркарлары болот да. Жайкысын кээде суурларга түшүп калышы мүмкүн. Суур кейкиликтеги уларларда. Эми ошо кээ бир жерлерде, мисалы корго эмес жерлерде бар да, корго эмес жерлерде дагы жануарлар бар, илбирстер бар. Аларды караган киши жок да. Аларды менин оюмча ошо жерде жашаган жергиликтүү элдерге, айыл өкмөтү, кайсы ошо жаратылыш коргоо жагына көңүл буруш керек да. Ошолор колдорун албаса болбойт да. Мисалы инспекторлор жаратылыш коргоо жагындагылар аз да, ар бир октуга бирден кое албайсың да. Ошол себептен жанагы болуп атат. Анын негизги, эң негизги биздин көйгөйлүү нерсе ушу жаратылыш коргоо жагын ушундай бала бакчадан баштап, мектептен, ушулардан баштап айтыш керек да. Мисалы тийбеш керек, жок болуп кетет. Мисалы биздин чоң аталар илгери, алар да мисалы ыгы менен пайдаланган жаратылышты. Мисалы керектүүсүн гана алган, убактысы менен алган. Мисалы күзүндө, мисалы төлдөп атканда эч ким тийген эмес да. Ошондой эле бакты кыйып атканда курап калганын кыйган эч жок да. Мулт уйтуганын түбүнө чейин кыркып атпайбызбы биз. Кээ бир алыялар көрдүңүз шаарда, жол боюнда бүт кыркып таштаган да. Мына ошо как раз эгемендүүлүк алган кезде болду ошолордун баары деп. Ошону караган киши жок болуп калды. Себеби элдердин кыйынчылыгы да болот да бул кезде. Жаратылышка муктаж болот, бирок аны туура пайдаланыш керек да. Саламжалдуу пайдаланыш керек. Кандайдыр бир алгылыктуу иштер болот абы? Натыйжалуу азыркы учурда мындай сиз белгилеп кете аласызбы? Мына иш жакшы башталды, ушул иш сөзсүз түрдө уланыш керек деген. Жакшы закондор чыгып атат. Мисалы, закондор көбөйүп атат. Анан мисалы мындай доосучу, эми орусча штраф деп коет да. Алардын санын да жогорулатты. Бирок кандай жардам берген жок да, бирок. Мисалы канчалык жогорулаткан сайын, мынча айтканда жаратылыш коргоо жагындагы мисалы соттордо жакшы туура иштеш керек да. Мисалы бул жакта сотко берилсе, мисалы атылгандардычы сөзсүз соттор кээ бирөө жаап коет да. Мисалы кийинки кездерде соттун уткан кишилерди көп көрө албайт. Көп көрө албадым. Мынчыканда бар, жоболор бар, мыйзамдар чыгып атат, бирок ошолор жакшы иштебей атат да. Анын үчүн элдин турмушу жакшы болуш керек. Экономикасы күчтүү болуш керек.
экономика күчтүү жерде элдер ошо жаныбарлык сактоо жагы да күчтүү болот да. Мына кийинки кездерде ошо жаратылыш коргоо кызматкерлеринин айлыктары көбөйдү. Бул жакшы экен. Жакшы элестек болот да. Жакшы мыйзамдар чыгып атат. Бирок ошолор иштесе жакшы болмок да. Мисалы үчүн жанагы сиз айтпадыңызбы, илимий кызматкерлер дагы көп болуш керек депчи. Сиздердин азыр мындай ошол илимге кызыккан, биология, жаратылышка мындай өтө кызыгуусу күч болгон жаштар барбы? Алар сиздер менен сиздердин шакирттериңиздер мисалы көппү? Сиздердин жумушуңуздарга азыр мисалы үчүн эми акчадан тышкары эмне жетишпейт? Чыныгында алганда чыныгы ошол жерде кызматкерлер жетишпейт да. Карап турсак көп эле вуздардачы. Мисалы биофактордо жакшылык эмелер чыгарып атат. Специалисттер көп. Бирок алар чыгып алганда жумуш жок болуп калып атпайбы? Мына азыр жерде көп жери кыскартып атышат. Кыскартканда эле ошо илимий кызматкерлер кыскартып таштап атат эмнегедир. Эгерлерди башка кызматкерлерди калтырып коюп, мен ойлойм, туура эмес. Илимий мекемеде илимий кызматкерлер болуш керек. Эгерде мисалы вузда бүтүп келгендер бар да, аларды үйрөтүп, семинарды өткөзүп туруш керек. Семинарды өткөргөн кишилер дагы көп нерсени билиш керек да. Эгерде коруктарда ошо чыныгы специалисттер, биологдор жок болсо, ким үйрөтөт аларды? Мына ошондон акча атабыз. Жумушка керектүү кишилерди алыш керек, специалисттерди алыш керек, чыныгы билген кишилерди алыш керек. Ошолор гана жаза алат да, астыга кете алат. Дагы кандай чүй жолдорун сунуштайсыздар? Мисалы үчүн ошол эле экологиялык аң сезимдин жогорулашына, же болбосо ошол экологиялык аң сезим жогорулашына жана ошондой эле мындай көбүрөөк көңүл бурулушу үчүн эмне кылыш керекпиз? Буларды мына айтканда ошо жаратылыш жагында эмел айтып кеткендей, бул тарбиялаш керек да. Айтып атпайбы, бала бакчадан башташ керек. Анан мектептен. Мисалы ошо мектептерде мугалимдер дагы ошо сабаттуу болуш керек да, ошо жагынан. Китепти эле карап айтып бербей, ошо жаратылыш болгон көбүрөөк айтса жаратылыш тууралуу. Кээде мындай окуп жатам, тиги телевизордон мындай онлайн менен берип атпайбы, карап турсаң кээ бирөө туура эмес, мугалимдер туура эмес айтып атат да. Жаратылыш коргоо боюнча, куштар боюнча мен көбам, ошо кээде туура эмес айтып коюп атат. Кызыл китепке кирген жаныбарларды айтып коюп атат. Кызыл китепке кирген жаныбарларды айтпайт. Мындайча айтканда, ошо билим берип аткан дагы билиш керек да көп нерсени. Көп агитация, мындайча айтканда жанагы тарбия жагынан көбүрөөк, жаратылыш жагынан көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Антпес болбой калды. Сиздер айтып аткан ошол мониторинг жүргүзөбүз, байкоо жүргүзөбүз деп атпайсыздарбы? Азыркы учурда илимий иштер, ошо био ар түрдүүлүк боюнча илимий иштер жетиштүүбү? Илимий иштер, мисалы, мен өзүм академиялык институт биологияда иштейм, биология институтунда кызматкер болуп. Иштер жүрүп атат. Бирок ошону эле карап турсаң, ошо мурдагыдай эмес да. Себеби акча каражат жагы дагы эле ошо. Мисалы, бир жакка командировкага барыш үчүн, тиякты изилдеш үчүн деле акча бөлүнүп туруш керек да. Көбүнчө ошо бөлүнбөйт. Мисалы, чакырган жак төлөп берип атат да кээде. Мисалы, биз 30 жыл болду, ошо жылдан бери Скөлдө, Скол коругунда 3 жолу барам да. 3 жолу барып, кышында, жазда, анан күзүндө канаттуулар санайбыз. Өзгөрүүлөр болот. Ал эми башка жакта, мисалы, Талаш жакта, Кара Бура жаратылыш паркы бар. Мисалы, Нарында, мисалы, аларча эле алсак, илимий кызматкерлер жок да. Мына ошолорду баарын кимдер көтөрүш керек?
ошолордун баарын ушу пропаганда кылаган, жаратылыштык коргоо жагынан айткан, билип көп нерселерди айтып бергендери жакшы көрөт. Мисалы кийинки жаштарда мисалы китепти окушпайт да. Ошон үчүн буларга кыскачараак сүрөтү менен кыска мазмундуу сөздөрдү жазып туруш керек да. Ошондо көңүл бурулатпаш керек. Сүрөттөрдү көп, мисалы фото сүрөттөрдүчү жаратылыш коргоо мисалы өз жеринде болсо, мисалы чүйдө болсо чүйдү, мисалы көлдө болсо көлдүн жаратылышын көп мындай тереңирээк билиш үчүн баарын көбүрөөк көргөзүш керек да. Элдерге жеткизип, мондай болуп калды, бу азайып баратат деген бизде ошо мындай айтканда жагы азайып калдыбы дейм да. Рахмат, bizde мейманда Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун илимий кызматкери Сейитказы Сагынбаев агабыз болду. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Эми маселелер чечилсин жакын арада, ошону тилейбиз, ошону үмүт кылабыз. Бар болуңуз. Азыр болсо акыркы учурда адамдар эмнеге уктабай калганы тууралуу чакан видео сюжетти назарыңыздарга тартуулайбыз. 1965 жылы 17 жаштагы мектеп окуучусу Рэнди Гартнер 364 саат 11 күн бою ойго жүргөн экен. Ал уйкусуз жашоо кандай болот экендигин билгиси келген. Уйкусуз экинчи күнү көздүн курчтугу жоголду. Андан кийин ал ар кандай нерселерди кол менен тааныбай калды. Үчүнчү күнү Гартнер маанайды жана координацияны башкара албай калды. Эксперименттин аягында ал көңүлүн топтой албай кыйналды. Кыска мөөнөттөгү эс тутумдун көйгөйлөрү, параноиддик бузулуулар жана галлюцинациялар пайда болду. Гартнер психологиялык жана психикалык ден соолукка узак мөөнөттүү зыян келтирбей, өз күчүн калыбына келтирсе дагы уйку жоготуу адатта гормоналдык дисбаланс жана оорулар менен коштолот жана өзгөчө учурларда өлүмгө алып келет. Эмне үчүн уктаарыбызды эми гана түшүнө баштадык. Чоңдорго суткасына 7-8 саат, ал эми өспүрүмдөргө 10 сааттай уктоо керек. Организмден мээге чарчаганыбыздын белгиси келет. Ошондой эле сыртта караңгы болуп калгандыгы үчүн биз уктайбыз. Аденозин, мелатонин сыяктуу индукциялоочу заттардын концентрациясынын жогорулашы бизди бир аз уйкуга түртөт. Дем алуу жана тамырдын тазалыгы жайлап, булчундар бошойт. Терең уйку учурунда ДНК калыбына келет. Биздин клеткалар жоголгон энергияны кийинки күнгө чейин толтурушат. Америка Кошмо Штаттарындагы өспүрүмдөрдүн болжол менен 66%-на уйку жетишпейт. Узакка чейин уктоо организмге зыян келтириши мүмкүн. Уйку биздин окуубузга жана эс тутумубузга, маанайыбызга жана реакция ылдамдыгына таасир этет. Уйкусуздук сезгенүүнү, галлюцинацияны жаратат жана кан басымын жогорулатат. Кан диабети жана семирүү уйку менен байланышкан. 2014 жылы футбол күйөрманы дүйнө чемпионатын 42 саат бою көрүп каза болгон. Эрте өлүмгө инсульт себеп болгону менен изилдөөлөр уйкунун жетишсиздиги жана бир суткада 6 сааттан аз уктоо инсультка алып келет деп айтышат. 7-8 саат уктап жаткандарга салыштырмалуу алар 4-5 эсе инсультка көбүрөөк кабылышат. Сейрек кездешүүчү генетикалык бузулуу менен ооруган адамдар үчүн уйкусуздук күнүмдүк нерсе. Бул абал fatal familial insomnia деп аталат. Бейтаптын денеси тынымсыз ойго болуп турат. Адам уктабай, жан дүйнөсүнүн тынчтыгын таба албаганда, айлар жана жылдар өтүп, оору күчөп, адамдын акыл эси бузулуп, бул өлүмгө алып келет. Эмне үчүн адам уктабаса, бул ушунчалык укмуштуу азаптарды алып келет. Окумуштуулар бул мээде калдыктардын топтолушуна байланыштуу деп эсептешет. Ойгонуу учурунда клеткалар энергия булактарын иштетүү менен алек. Алар аденозинди камтыган ар кандай кошумча продукталарды бөлүп чыгарат. Аденозин көбөйгөндө уйкуга умтулуу пайда болот. Кофеин аденозиндин таасирин токтото алат. Ошондой эле жашоонун башка кошумча өнүмдөрү дагы мээде топтолот. Эгерде алардан айыкпаса, анда алардын бүт массасы мээге ашыкча жүк алып келиши мүмкүн. Бул көптөгөн терс көрүнүштөргө алып келет. Окумуштуулар таштандыларды тазалоонун механизмин табып, лимфа системасы деп аташкан. Ал уктап жатканда кыйла активдүү болот. Уйку учурунда мээ жүлүн суюктугу иштеп, клеткалардын ортосунда топтолгон уулуу заттарды жууйт. Жакында мээде иммундук системанын клеткалары үчүн жол түзгөн лимфа тамырлары табылды. Алар калдыктарды тазалоо үчүн да маанилүү. Илимпоздор уйку учурунда иштөө механизмдерин иликтөөнү улантып жатканда, уктоо сиздин милдетиңиз экендигин унутпашыңыз керек. Ден соолукту чыңдоону кааласаңыз, укташыңыз керек.
Иш күнү кечи программасында бүгүн жаратылыш үчүн каны жанын аябаган, өмүрүн арнаган инсандар мейманда. Кезектеги мейманыбыз менен тааныштырып өтөлү. Фонд Элбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков мырза, кош келипсиз. Саламатсыздар. Зайырбек мырза, Элбирс фонду, Элбирсти коргойбуз деп атабыз. Андан кийин акыркы учурда абал кандай болуп калды? Элбирстин саны өстүбү? Азыр кызыл китептен чыгабы акыры жакын күндөрдө? Жакын күндөрдө чыгат деп азырынча айта албайм, анткени абалы жалпы негизи санын билиш үчүн абалы турукталып кичинеден көтөрүлүп баратканы белгилүү болуп атат. Анткени күндөн күнгө Элбирсти тигил жерден көрдүк, бул жерден көрдүк деген көптөгөн маалыматтар келип атат. Андан сырткары жана башка уюмдар менен биргеликте мамлекеттик органдарда азыр атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар кошулуп алып фото капкандарды койгондо Элбирстердин саны көбүрөөк кездешкени байкалып атат да. Анан ошол себептен бунун жакшы жакка саны өйдөлөп баратканы белгиси бар. Бирок так айтыш үчүн саны мынча, анан былтыркыга караганда мынча көтөрүлүп кетти деген айтыш бул кыйын болот илим чөйрөсүндө. Анткени ар бир нерсени айтыш үчүн аны жакшылап бардык Кыргызстандын бардык аймагын бириктирип Элбирс жашаган жерлеринде ошону изилдөө жүргүзгөндөн кийин гана санын канча деп айтса болот да. Анын санын эсептеш үчүн ошол атайын бир ыкмаларды колдонуп, фото капкандарды, генетикалык жагын дегендей ошолордун баарысын ишке ашырып тургандан кийин так саны монча болду десек болот. Бирок акыркы күндөрдөгү жана өзүңүздөр билгендей көп эле интернет булактарга чыгып атат, малга тийди, анан мындай болду, тигил жерден эки баласын көрдүк, бул жерден өзүн көрдүк деген видеолор жарыяланып атат. Демек алдыга жылып аткан белгиси. Андан тышкары акыркы ошол мамлекет тарабынан көрүлгөн чаралардын негизинде Кыргызстанда Элбирсти коргоого аябай көп жакшы басым жасалып, бул жалгыз эле Элбирс эмес, ошонун жана айтып кеткендей экосистемасын коргоого, жеген тамагын дегендей ошонун негизинде жакшы иштердин негизинде бул кичинеден болсо да жыйынтыгын берип атат да. Сиздер дагы ошол Элбирс, анан Элбирс менен биргеликте экосистемасын коргоо, анан дагы азыркы учурда кайсы иштерге басым жасап атасыздар? Биздин негизги уюм бул Элбирс деп жана айтып кеткендей Элбирс фонду деп аталат. Элбирс фонду Элбирстин өзүн жана ошондой эле экосистемасын коргоого багытталган. Экосистемасын коргош үчүн кадимкидей эле ошол жергиликтүү элдер менен иштешкенге, мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдар менен иштешкенге туура келет. 2014-15 жылдан баштап эле биз бир багытты тандап алганбыз. Бизде негизи 3 багыт бар, илимий багыт бар, экинчиси болсо ошол жапайы жаныбарлардын дериваттарын башка жакка сатуу, браконьерчиликти токтотуу деген дагы багыт бар. Үчүнчү багыт болсо көбүнчө ошол жергиликтүү элдер менен иштешүү. Жергиликтүү элдер менен иштешүүнү 2014-2015-тен баштап эле түшүндүк, анткени жергиликтүү эл өзү аябай чоң күч да. Биз баягы отуруп алып, кээ бир адамдар туура эмес ойлонушу мүмкүн, мамлекет кылбай атат, мамлекет мынтип атат, анан тиги болбой калды, бул болбой калды деп. Мамлекет бул оор машина. Мамлекет чынын айтканда бул биз да. Бул сиз, биз, ошол эле жерде жашап аткан адамдар. Анан алар менен сүйлөшкөндө биз айтабыз: "Туугандар, бул силердин эшигиңердин алдындагы, жайытыңарда жүргөн жаныбар силердики. Корусаңар силерге калат. Корубасаңар, кайдыгер болсоңор, ал нерсе эртең жок болуп кетет" депчи. Анткени көпчүлүгүнүн нерсе кайдыгерликтен да. Анан жергиликтүү элдин ошондо биз баштап атканда кээ бир ишенген жок, кээ бир ишенди. Ошентип атып биз азыркы күндө 7-8 жерде коомдук уюмдарды түзүп, ошол элдин өзүнүн инициативасынан түзүлгөн коомдук уюмдар менен ошончо жылдан бери атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан келишимдин негизинде жерлерди кайтарып келебиз да. Ошол жердеги жаныбарлардын саны кээ бир жерде 7 эсеге өстү. Азыр биз мактанып бардык жерде айта да алам, анан ошол жергиликтүү элдер менен биргеликте ошол жаныбарларды көрсөтө да алабыз. Башка жерлерде мен дайыма айтып келем, мына ошол токтоло кетсеңиздер, кайсы жерлерде 7 эсеге өстү? Мына чоң кемин жөнүндө көпчүлүгүнөн уксаңыз керек. Чоң кеминдеги биздин жергиликтүү азамат жигиттер, байкелер ошол жерде өстөрү ошол 7 жылдан бери бекер коруп келе жатышат. Бул мамлекеттик департамент менен биргеликте.
Бирок ошол браконьерчилик менен күрөшүү, башкасы биотехникалык жумуштар, коргоо жумуштары, эсеп жумушу бүт баарын ошол жергиликтүү эл өздөрү жасайт. Жергиликтүү элдин уюму да. Анан азыркы күндө, азыр мезгилде барсаңыз Кыргыбалды жолдун четинен 200-300 санаса болот. Эгер бул көрөм десеңиз, биз айтып атабыз, туризмди кош алып барып атабыз ал жерге. Жергиликтүү элдерге барасыңар, ал жерден ошол сиздерди ээрчитип чыгып бугуну көрсөтөт. Жакын аралыкта 100 метр, 200 метрден жапайы бугуну көргүңүз келсе, жапайы эликти көргүңүз келсе, каманды көргүңүз келсе, ошол жерге барсаңыз болот. Бул көрсөткүчтөр. Азыркы күндө жанагы анча-мынча WhatsApp'тан видеолор тарап атпайбы? Машина менен кетип баратып, аюу кетип баратат. Машина менен кетип барсаңыз, жолдун четинде жанагы чоң кемиге кетип аткан асфальт жолдун четинде эле аюу кетип бараткандагы жөнүндө видео бар. Анан бир 10-15 каман кетип баратканда видео бар да. Ошол мана бул жыйынтык. Анан азыр элдер түшүнөт, чыныгы элдин өзү биз күч экенбиз. Анткени бир адам, эки адам официалдуу иштеген адамды башка кишилер чоң кызматта эбиспей иши кылса, баягы ички дүйнөсү анча эмес кишилер коркутуп коюшу мүмкүн да. Эртең жумуштан алдырып коем, тиге чалдырам, буга чалдырам деп. Жергиликтүү элге эч ким айта албайт. Анткени айтат, бизде 8 айыл бар, же болбосо 3 айыл бар. Баарын чогулсак 500 киши чыгабыз. Кааласаңар макул, бизге каршы чыксаңар макул депчи. Ошондой эле сыяктуу азыр чоң алайда биздин бир уюм, алайда 2 уюмубуз биригип 350 000 гектар жерге жакын жерди официалдуу түрдө лот деп конкурстан 15 жылга госагенттиктен алышты да. Бул деген дагы 15 жылга жергиликтүү эл коруу иштерин жүргүзөт, жаратылышты кандай туура пайдалануу жагы бардыгы ошол элдин ичинен түзүлгөн коомдук уюмга берилди да. Бул деген аябай чоң жакшы көрүнүш. Буга окшогон уюмдарды негизи башында көбү мындай маани бербеген менен азыр көпчүлүгү ошого ишенип калды. Азыркы күндө чоң кеминде чоң алайда, ошо алайда, Кочкордо иштеп атышат. Көл тарапта мына жакында эле микрозаповедник курулду. Бул элдер түшүнүп баратат бара-бара. Бул өзүбүздүкү экен. Өзүбүз карасак жакшы болот экен, башка болот экен дегендейчи. Анан мурдагыдай бардык жерге айтабыз, элдер, силер өзүңөр күчсүңөр, силердики бул. Өзүңөрдүн огородуңардагыдай эле мамиле кылгыла. Карасаңар өсөт. Бакты деле тигип карасаңар өсөт. Анан эле жөн эле баягы илгеркидей көбөйүп кетет деген нерсе эмес. Азыр эл көбөйүп атат. Эл көбөйгөн сайын ал ошого байланыштуу аны багыш керек. Эл өзүн өзү багыш үчүн эмне кылат? Ал жаратылыштан ошончолук нерсени алыш керек. Жаратылыштан алып эле биз көнүп келатабыз. Чын байкап карасаңыз, алган деле 90%, 99 деп коеюн, пайыз алган деле билебиз да, ошо бергенди билбейбиз. Бир реклама бар эле илгери сууга чуңкурга түшкөн мээ колду деген сыяктуу да. Ушу бергенди үйрөнө элекпиз. Мен буга чейин да көп экологический баягы туризм менен иштеген адамдарга да тамашалап айттым. Сиздер дедим, экотуризм деп талаага жөө алып барып көрсөтүп атасыздар, бирок эгерге мамлекеттик эгер болобу, жөнөкөй ошол жаратылыш корган адамга бир 5-10 сом бердиңерби, чыныгы ошол корук үчүн депчи. Биз ошол нерсеге азыр жете элекпиз анчачы. Азыр деген биз ошол уюм менен, биздин уюм ошондой туризм багытындагы уюмдар менен сүйлөшүп, ушул нерсени ишке ашыралы деген багытта кетип баратабыз да. Бергенди, алганды белгенден кийин, кичине бергенди билбесек, бул жаратылыш өзү бир өзүнүн кандай десем, бир жыйынтыгын баары берет. Эч качан түгөнүп калбайт деген нерсе болбойт. Жайытты колдонуп атабыз, башканы колдонуп атабыз. Ал нерсе аябай деградация болуп келаткан жерлер бар. Жайыт деградация болуп, улам мал өйдөлөгөн сайын бул жапайы жаныбардын жеген тамагын талашып атат. Жеген тамагын талашкандан кийин биз мына бардык эми бул систематически да көп нерсе бири-бирине байланышкан. Анан жалпы жөнүнөн карап, мындай мамиле, тигиндей мамиле деп алып иш кылбасак, бизде азыр көпчүлүгү эле өзүмчүлдүк өтүп кеткен да, мындай сиздин огородуңуздун ичи таза болсо, баары өсүп турса болду. Андан ар жагына кээде жиниңиз келсе түндө салчук мусор деле коюп кое бересиз да, мындай байкатпайчы. Мусор алып келет да. Жок, эми ошондой багы неме да, кээ бир мына биздин жайыт же болбосо биздин кору ал калганда мындай деген негизги жалпы баягы
жалпы түшүнүктүү айтып атам да. Негизи элдин баары эле кайдыгер карабай, бул Кыргызстан бир, экосистема бардык жерде бир. Бир эле жерде болсо, Кыргызстан деп баткен жагынан бирдеме өзгөрсө, бул жакка бизге зыяны тийбейт деген нерсе болбойт. Бул көпчүлүк убакта баары бирип келип туруп, жалпы Кыргызстанга зыяны тиет. Өзүңүз деле ойлонсоңуз, көпчүлүгү мага суроо берет, эмне себептен бул чет өлкөлүктөр бизде жүрөт? Буларга эмне пайда? Бир жердин бирдеме сонун алып кетет булар деп ойлочу. Анан кийин айтып түшүндүрө албайсыз да, байкелер силерге калат, буну чөнтөгүнө салып кетпейт, жакшылап карагыла, иштейли, чогум теле, өзүрүн көрөсүңөр депчи. Анан түшүнгөн адам түшүнүп атат, түшүнгөн адамдар мына азыркы күндө өздөрү коруп, өздөрү өз алдынча ар бир нерсесин эсептеп, пландап, иш кылганга өтүштү. Анан жөн эле жаныбарды корой бергиле, бекер эле деп эмес, биз эле ошол мезгилде өзүбүздүн уюм тараптан аларга альтернативный деп коет, баягы башка дагы экономикалык жагын чыңдаганга атайын долбоорлорду жазып, кичинекей болсо да жардам бергенге аракет кылып атабыз. Бул баягы арычылык боюнча, мисалы үчүн ошол жергиликтүү элдерге бир кичинекей долбоор алып бердик. Эми арычылык менен иш кылса, эртеңки күнү ал арыдан көбүрөөк пайда тапса, ал экологияга дагы пайдасы бар, өзүнө да экономикалык пайдасы бар. Ошол эле убакта адам кайсы тараптан көбүрөөк пайда алса, ошого көбүрөөк байланат дагы. Анан жакшыраак жагын айтып атам да, анан тиги жаратылышты колдонууга келгенде азыраак жаратылышты колдонот деген мааниде ушундай бир долбоорлорду, экологиялык долбоорлорду жергиликтүү элдерге сунуштайбыз да. Каржы маселесин ала турган болсок, сиздердин коомдук фонд кантип каржыланат? Себептен сиздер айтып аткан иштер үчүн сөзсүз түрдө каражат керек да. Биздин коомдук фонд башка фондторго, башка уюмдарга, эл аралык уюмдарга окшош эле. Биз дагы атайын ошо эл аралык атайын долбоорлор жарыяланганда ошолорго кат жазып, ошолорго атайын конкурстук документтерибизди ырастап, анан ошонун негизинде эл катары конкурстан утуп алабыз. Аны конкурстан утуш үчүн сөзсүз түрдө анын аныктамасын кандай эмне себептен негиздеп жазып, аябай ийне жибине чейин, анан көпчүлүк убакта чет өлкөлүк уюмдар дагы азыр жергиликтүү элдер менен иштешкен. Жергиликтүү элдер өздөрүнүн тарабынан салым коюп коргоп аткан уюмдарга да көбүрөөк көңүл бурат да. Ошол себептен биз дагы ошол жергиликтүүлөр менен чогуу чет өлкөгө жанагындай документтерди жазып. Мындай айтканда сиздер мындай багыт берип, жол көрсөтөт экенсиздер. Сиздер азыркы учурда мындай өрнөк кылып, мисал кылып, үлгү кыла турган уюмда био ар түрдүүлүк 7 эсе, ар түрдүүлүк эмес, жаныбарлардын саны 7 эсеге өсүптүр бул чоң кемин. Жалпы канча уюмдарга ушундай жол көрсөтө алдыңыздар, жардам бере алдыңыздар, анан келечекте дагы бүткүл республиканы камтыйсыздар да буюрса. Кайсы жерде пландар кандай? Негизи башталганда чоң алайда, чоң кеминде, анан көлдө болуп бир 5 эле болчу. Азыркы күндө 7 уюмга жардам берип келатабыз. Мындан арыда көбөйөбүз дегендер бар, биздин катарыбызга кошулабыз деген бар. Бирок баарысын биз айтабыз, мыйзам чегинде мамлекеттик ошол атайын ыйгарым укуктуу госагенттиктин коюлган талаптарына ылайык кылып жасап, эртеңки күнү жергиликтүү эл менен мамлекеттин ортосундагы бир түшүнбөстүк келбес үчүн баарысын сүйлөшүп туруп, ошого ылайыктап жасап, анан мындан ары дагы кошулам, ушинтип иштешем дегендерге биз жолубуз ачык. Кээ бир уюмдар дебейин, кээ бир уюшкан атайын бир демилгечү топтор бар. Алар да келип бизден эч колубуздан баягы материалдык эчтеке келбесе да, биз фото капкан койгондо окутуп, кайсы фото капканды туура тандаганды окутуп, кайсы мезгилде учет кылганды, эмне ушул кээ бир биз билген ыкмаларды окутканга аракет кылабыз да. Анан бул биздин кылып аткан жумушубузду Кыргызстанда эле эмес, Казакстанда дагы бизди чакырып, 2 жыл мурун Казакстанда дагы түзүп берип келгенбиз. Бүгүн эле сүйлөштүм, жакшы иштеп атышат. Алар дагы атайын бир 2 аймакталып, ошентип жергиликтүү элдер өздөрү иштеп башташкан да. Тажикстан Республикасында бизге чейин бар болчу. Биз ошол алардын жасап аткан нерсесин көрүп, биз баштаган убакта
госагенттик бизге чейин госагенттик Жайзет деген организация менен Германиянын алар ошол жана чоң кеминдегини 2013 баштаган бизге чейин. Мен өзүмдүн командам менен 2015 келдим, анткени ал мезгилде уже Жайзеттин долбоору бүтүп калган да. Андан ары алып кетиш, туруктуулугун алып кетиш баягы биздин колубузга туура келип калды. Негизги биздин эң негизги максат ар бир долбоорубузда, жергиликтүү эл менен иштеген долбоордо туруктуу ишке ашыруу. Көпчүлүк долбоор түгөнгөнгө чейин. Түгөнгөндөн кийин бир айдан кийин адамдардын таппай калганда учурлар болсо керек. Бирок биздики Кудайга шүгүр, долбоор Жайзеттик 2013 бүткөн. Ошодон бери 7 жыл өттү. Андан бери биз ошо кичине колдоо көрсөтүп келатабыз. Бирок өздөрү туруктуу иштеп 7 жылдан бери өздөрүн көрсөтө алды. Жеке өзүбүз өз алдыбызча түзгөн чоң алайдан баштап башка жерлердеги алар 5 жылдын аягы болду. 5 жылдан бери алар дагы туруктуу иштеп келе жатат. Эми мындан ары туруктуу иштеш үчүн биз атайын стратегиялык пландарын жазып берип, байкелер мындай кылсаңар 5 жылдан буга жетебиз, 10 жылдан буга жетебиз. Анан мындай пайда болот. Мындан кийин кичине болсо дагы жаратылыш корганга жок дегенде ошол дүрбү аласыңарбы, жок дегенде башка нерсе аласыңар, ушудан түшүп турат деп экономикалык жагын дагы байланыштырганга аракет кылабыз. Анткени экономикалык жагынан байланышпаса, бул долбоор эртең эле барып түгөнөт. Анткени адам көнө берет. Бересиңерби акча, бересиңерби, анан акча түгөндү да. Анан не болду? Акча жок. Ошо менен көп проекттер бүтүп калат да. Анан биздин максатыбыз ошол, ар дайым проект жазганда биз ошол туруктуулугуна байлайбыз. Эртең 5 жылдан, 10 жылдан кийин ошол иштеп турса, эми чыныгы эле адамдык ички кандай бир сүйүнүч болот го мындай. Ошонун башатында биз турдук эле, биздин командабыз менен. Анан жаныбар чуркап кетсе, ошону жок дегенде бир экөөсүнө ошо мен жардамым болду эле дегендей бир сүйүнүчтөр болот да. Азыр деле учетко жана санакка барганда сүйүнүп калабыз. Бир топтун жаныбар чуркап кетсечи деп. Ушундай бир жакшы жаратылыштын талаада жүргөн өзүнүн сезимдери башка да. Ушундай нерсени туруктуу колдонуш үчүн элдерге көбүрөөк түшүндүрүп айтабыз. Окууларды, анан бул жаратылыш жаатында эле эмес, жергиликтүү элдер менен иштешип, чет өлкөлүктөрдү алып келип, туризм жагындагы, окутуу жагын, бекер иштеп атасыздар байкелер деп, алардын балдарын жайкы англис тилдерин бекер окутуу, 1 жумалык, 2 жумалык курстарды уюштуруп турабыз. Ошонун негизинде азыр кээ бир байкелер балдарын чет тилдер факультетин окутуп атышат. Кээ бирлери семинар болгондо өздөрү чалат. Балам айтып кой бизге, мен бекер эле өзүм төлөп берем. Барып ошо семинарга катышып бирдеме көрүп келсин. Көрдүңүзбү? Бул жалпы жашоого болгон көз караш кичине да болсо өзгөрдү. Чоң рахмат. Анан ошого аябай сүйүнөбүз да бизчи. Тилекке каршы убактыбыз соңуна келип калды. Алгылыктуу иштер дагы да болсо алдыда болсун. Ушул баштап аткан ишиңиздердин өтөсүнө чыгат деген терең ишеничибиз бар. Бизде мейманда Фонд Элбирис коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков мырза болду. Ал эми берүүнүн башкы өнөктөшүн эсиңиздерге салып өтөйүн. Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Бул компания өлкөдөгү 24 жылдык тажрыйбасы бар Имарат Групп курулуш холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын булак Лайф, Грандвилл жана Астория үйлөрүнө баарыңыздардын жашоочу болууга чакырат. 31 декабрга чейин батир алсаңыздар, анда iPhone 12 Pro, iPad Pro же MacBook'ту белекке аласыздар. Кайсы белекти аласыз, өзүңүз чечесиз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Алгандан бергени бар демекчи. Мына бүгүн өзүңүздөр байкагандай энергиялуу, жаратылышты коргогон, айлана чөйрөгө аяр мамиле кылган инсандар, алардын өзгөчө энергиясын байкай алдыңыздар деген терең ишенич менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Барыбыз бир үй бүлөдөбүз, барыбыз бир системада экенибизди эсиңиздерге салып өтөлү. Дагы да болсо биздин эфирлер аркылуу көрүшкөнчө, амандашканча бар болуңуздар.